Саламатсызбы, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары. Укук тартиби, кылмыштуулукка каршы күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитет өз ишин баштайт. Регламенттин 81 беренесине ылайык жыйынды өткөрүшкө кворум бар. Ошондуктан комитеттин жыйынын ачык деп жарыялаймын. Урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарга бүгүнкү жыйындын күн тартиби жана тиешелүү материалдар таркатылып берилди. Күн тартибин негизи катары добуш коем, добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок, негиз катары кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде бүгүн 3 маселе коюлган. Күн тартибине кимде кандай сунуштар бар? Сунуш жок. Урматтуу депутаттар, сиздер эми тааныштыңыздар да, бүгүн мына 2-3 маселеси боюнча биз эки кызматтын жетекчилерине угушубуз керек эле. Бажы кызматынын башчысын, коррупцияга каршы кандай иш алып барып атса, жана жаза аткаруу кызматынын башчыларын. Алар экөө тең жүйөлүү негиз себептер менен иш сапарда экен. Ошон үчүн биринчи орун басарлар келиптир. Бүгүнкү күндө алар милдетин аткарат экен. Жетекчилерин ошондуктан ушундагы кошо мен сунуш катары күн тартибине киргизип кетем. Анда эмесе эч кимде сунуштар жок болсо кошумча анда күн тартибин жалпысынан добуш коем, добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок, рахмат. Күн тартиби бекитилди. Анда күн тартибинде маселелерди кароого өтөбүз. Күн тартибиндеги биринчи маселе Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына салыктык эмес кирешилер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 3-чү окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинети баяндамачы комитеттин төрагасы Өмүрзаков. Урматтуу депутаттар, биз бүгүнкү мыйзам долбоорун 3-чү окууда карап жатабыз. Биринчи, экинчи окууда кызуу көп талкууга алынган. Мен кыскача маалымат берип кетсем. Комитет Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбеков Жапар тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына салыктык эмес кирешилер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун карап чыгып төмөнкүлөрдү белгилейт. Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 19 октябрында биринчи окууда каралган. 7 декабрда ушул жылдын экинчи окууда каралды. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламент жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 52 беренесине ылайык комитет тарабынан аппараттын тийиштүү бөлүмдөрү менен биргеликте мыйзам долбоору 3-чү окууда даярдалды. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандар негизинде комитет аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда колдоп берүүңүздөрдү сунуштайт. Жыйынга мыйзам долбоорунун демилгечисинин бири Ички иштер министри орун басары Урманбетов Октябрь Жолдош катышууда. Кимде суроолор болсо жооп берүүгө даяр. Эми жогоруда белгилеп өттүк. Жок, келген жок. Бул эми 3-чү окуу. 3-чү окууда анда эмес суроолор жок болсо, анда урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусуна токтолобуз. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети төрагасы Акылбек Үсөнбеков Жапар тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына салыктык эмес кирешилер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын кабыл алынсын. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйын алышына ушул мыйзам долбоору боюнча баяндамачылар болуп төмөнкүлөр аныкталсын. Комитеттин корутундусу боюнча комитет төрагасы Өмүрзаков, мыйзам долбоору боюнча Ички иштер министринин орун басары Урманбетов. Урматтуу депутаттар, корутундун долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер, ким макул? Каршы жок, рахмат. Чечим кабыл алынды. Мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталат. Аталган маселе боюнча келгендер бара берсеңиздер болот. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде экинчи маселе Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине карашы жаза аткаруу кызматында коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышы жана жаза аткаруу кызматынын коррупцияга каршы күрөшү боюнча ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалыматы. Баяндамачы жаза аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Садыков Кемел Алымкулович. Урматтуу Кемел Алымкулович, сөз сизге берилет. Бияка чыгыңыз баяндама берүүгө.
Саламатсыңарбы? Урматтуу Жогорку Кеңештин комитетинин төрагасы Сүйүн Абдулдаевич, урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндүн отурумдун катышуучулары. Сиздерге 2023 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын жазык аткара тутумунда коррупция каршы аракеттенүү боюнча Кыргыз Республикасы мыйзамынын аткарылышы жана Кыргыз Республикасынын юстиция мисилине караштуу жазаларды аткаруу кызматы коррупция каршы ишмердүүлүгү тууралуу кыскача маалымат берип кетүүгө уруксат бериңиздер. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын коррупция каршы ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары бул: биринчиден, коррупциянын жана анын көрүнүштөрүнүн алдын алуу, башкача айтканда, алардын себептерин жана шарттарын аныктоо жана жоюу. Экинчиден, бул коррупция жана анын көрүнүштөрү менен күрөшүү, башкача айтканда, коррупциялык укук бузууларды аныктоо, аларга бөгөт коюу, алардын бетин ачуу жана териштирүү. Эми биринчи багыт боюнча кыскача маалымат берип кетсем, 2023 жылдын 22 мартында 2023 жылга карата Кыргыз Республикасы жазык аткаруу тутумунда коррупция каршы аракеттик боюнча иш чаралар планы бекитилүү тууралуу номер 141 буйрук чыккан, кабыл алынган, анда төмөнкүлөр каралган. Жазаларды аткаруу кызматынын коррупция каршы саясат ишке ашыруунун ченемдик укуктук актылар жана уюштуруучулук камсыздоо, коррупциянын пайда болушунун шарттарын, себептерин аныктоо, коррупциялык тобокелдикти талкуу жүргүзүү, аларды жоюу, кадр саясатын, чектөөлөрдү жана тыюу салууларды сактоосун контролдоо, системасын жакшыртуу, кызыкчылыктардын кагылышуусун аныктоо жана аларды жоюу. Жазаларды аткаруу кызматы ишинин ачыктыгын жогорулатуу жана маалыматты айкындоо улугун камсыздоо, коррупция каршы билим берүү жана коррупция кызматкерлердин жүрүм-турумун пропагандалоо. Бул жылдын 30 августунда буйруктун негизинде Кыргыз Республикасы жазык аткаруу тутумунун коррупция алдын алуу боюнча комиссиянын жаңылган жобосу жана анын жаңы курамы бекитилип, аталган комиссиянын төрагасы катары жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары дайындалып, ал эми мүчөлөрү болуп, жазаларды аткаруу кызматынын башкы аппараттын түзүмдүк бөлүшүнүн башчылыгы илеген кызмат орундан боюнча киргизилишкен. Ошол эле комиссия, ошол коррупция алдын алуу боюнча комиссия тарабынан бул жылы бир нече отурумда өткөрүлүп, аналган төмөнгү жумуштар жүргүзүлдү. Бул мисалы жазык аткаруу тутумунда коррупциянын алдын алуу жана коррупциянын келип чыгуу тобокелдиги бар учурларды жана кырдаалдарды аныктоо боюнча иш-чаралар. Алардын ичинде биринчиси мисалы кызматкердин кесиптик билимин, кызматтын шайкештигин, ошондой эле кызматтык өсүү келечегин аныктоо максатында жазаларды аткаруу кызматында кызматкерлердин аттестациялоо жүргүзүлүүдө. Аттестациялоо жүрүшүндө кызматкерлердин коррупцияга каршы мыйзамдар жана кызыкчылыктын кагылышуусу, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү жана башка мыйзамдарды ошо чөйрөдөгү боюнча билимди аныкталат. Аттестациялоо үчүн ЖАКтын төрагасынын биринчи орун басары башында турган комиссия түзүлгөн. Азыркы аттестациялоо процесси башка жылдан айрым алып 3 этаптан турган аттестация болуп бекитилген. Бул биринчи этабы дене тарбия боюнча ченемдерди тапшыруу, экинчи этабы бул теориялык билим текшерүү, компьютерлик тестирлөө, анын ичинде дагы өз алдынча психологиялык тест. Анан үчүнчү этабы бул комиссиянын алгачкы эки турган ийгиликтүү өткөндөн кийин эки этабынан комиссиянын алдына маектешүү болот. Азыркы учурда 996 кызматкер аттестацияга катышты. Азыркы учурда алардын ичинен 516 кызматкер аттестацияны өттү. Жаза аткаруу тутумунун кызматкерлери менен тарбиялык иштер уюштуруу жүзүгө ашыруу жөнүндө да жобо бул жылы иштелип, буйрук менен бекитилген. Ошондон тышкары жазаларды кызматынын окуу борбору тарабынан Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу тутум органдарына жана мекемелерге кызматка кирип жаткан талапкерлердин атайын баштапкы кесиптик даярдык жана Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу тутум органдарынын жана мекеменин жетекчи курамы үчүн тематикалык окуу пландары иштелип чыгып бекитилди. Тематикалык окуу пландарда жазаларды аткаруу тутумунун кызматкерин коррупцияга каршы жүрүм-турумунун калыптандыруу маселелери темасына сабактар да каралган. Бул жаңы иштелип чыккан тематикалык план. Бул деген баштапкы профессионалдык даярдык боюнча жана азыркы учурда кызмат өтөп жаткан кызматкерлердин кесиптик кайрадан даярдоо жана квалификацияны жогорултуу боюнча тематик пландарда ошондой сабактар, коррупцияга каршы сабактар да киргизилген. Андан тышкары жаза аткаруу кызматына психологиялык кызмат түзүлдү. Учурда анын курманты 21 пенсияр психологдор кирет. Алар атайын контингент жана кызматкерлер менен тыгыз иштешет. Мезгил менен жазык аткаруу тутумунун борбордук аппараттын жана мекемелик кызматкерлер арасында коррупцияга каршы үгүттөө жана коррупция алдын алуу боюнча сабактар өткөрүлүүдө. Жазаларды аткаруу кызматы менен бирге
Жаза аткаруу тутум органдарында жана мекемелерде мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө боюнча прокуратура менен бирге коррупцияга каршы күрөштүн эл аралык күнүнө арналган иш чаралар өткөзүлүп жүрөт. Мисал катары бул эле жылдын 11-декабрында жазаларды аткаруу кызматынын борбордук аппаратында коррупция каршы аракеттенүү жөнүндө Кыргыз Республикасы мыйзамынын жана 21-24 жылдарга Кыргыз Республикасына коррупция каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегия жөнүндө жазаларды аткаруу жана ишке ашыруу боюнча ошондой эле жаза аткаруу кызматынын менен атайын прокуратура коррупция каршы өткөрүлгөн иш чаралардын актуалдуу маселелерге арналган бул тегерек столдор өткөрүлдү. Балдардын тарбия колониясында бул 14-чү мекеме Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу кызматкерине коррупция каршы жүрүм турумунун пропагандалоо, ошондой эле кызматта кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу боюнча лекция уюштурулган. Кошумчалай кетсек, ошол жылдын 11 жана 13 декабрына чейин жазаларды кызматынын бардык мекемелеринде коррупцияга каршы жүрүм турум жайылтууга, коррупциянын алдын алууга жана ага каршы күрөшүү баатталган ушул сыяктуу иш чаралар өткөрүлгөн. Жазаларды аткаруу түзүмдүк бөлүкчөлөрүндө жана мекемелерде коррупцияны келип чыгуу тобокелдеринин бар учурларды жана кырдаалдарды аныктоо максатында кызматкердин арасында сурам жүрүү жүргүзүлүп, коррупциогендик зоналардын жана кызмат орундары тизмеге иштелип чыгып, ал боюнча пландуу иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Жазык аткаруу тутумунда санариптик трансформация жүргүзүү боюнча да чоң маани берилип жатат. Азыркы жазык аткаруу тутумунда бардык түзөтүү колонияларда жана тергөө изолятордо сот процесстерин онлайн түрүндө өткөрүүгө арналган видеоконференц байланыш бөлмөлөрү ачылган. Толук керектелүүчү каражаттар менен жабдылып, бүгүнкү чейин муктаждыкка жараша онлайн режимде 20 000ден ашык сот онлайн режимде сот отурумдар өткөрүлдү. Коопсуздукту жана укуктук тартипти камсыз кылуу, коррупциялык көрүнүштөрдү алдалуу максатында жазаларды аткаруу кызматынын борбордук аппаратында мониторинг жана талдоо борбору түзүлүп, бардык пенитенциардык мекемелерде 1000ден ашык байкоо камералары жана 174 төшкө тагылуучу видеокалор орнотулган. Алар болсо 24/7, башкача айтканда күнү түзүү режимде иш алып барууда. Ошондон тышкары 24 төшкө көтөрүүчү видео каттоо камералары болсо бул сот кароолуна арналган департаменттин аскер кызматкерлери дагы жабдылган. Бул жылы эле жактын мекемелеринде нөмөттө турган кызматкерлердин төшкө тагылуучу видео каттоо камералары менен камсыз кылуу максатында 100 даана видео каттоо камералары стендер аркылуу сатып алынган. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлүктү автоматташтыруу жазаларды аткаруу кызматына коррупция каршы аракеттенүү маанилүү механизм болуп эсептелет. Мисалы ошол эле электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталында жазаларды аткаруу кызматынын электрондук формадагы көрсөтүүчү мамлекеттик кызматтардын 3 түрү боюнча маалымат жайгаштырылып, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрине, калчалар тизмесине киргизилип алган. Бул биринчиси бул эркиндик ажыратуу жайларына бошотуу жөнүндө тактаманы кайталап алуу. Экинчи кызмат көрсөтүүбүз болсо жолугушууга бөлмө берүү жана үчүнчү жолугушууга жогорку ыңгайлуулуктагы бөлмө берүү. Электрондук кызмат боюнча эсептешүү накталуу эмес түрдө төлөм шлюзу тутум аркылуу, башкача айтсам, Мегапей мобилдик тиркемелер жүргүзүү жолу менен киргизилди. Бул болсо соттолгондун жакын туугандары менен жолугушуу укугун камсыз кылууда коррупциогендикти төмөндөтүүгө жакшы өбөлгө түзөт. Жазаларды аткаруу кызматы органдарында жана мекемелеринде электрондук форматта документ жүргүзүү тутуму да киргизилди. Мисалы ошол кызмат автоматтык маалыматтык тутумуна жана инфодокс ведомство аралык иш кагаздарды электрондук түрдө жүргүзүү тутумуна жазаларды аткаруу кызматынын борбордук аппараты жана бардык 26 мекемелер туташтырылган. Азыркы учурда 2000ден ашык кызматкердин карточкалары жана өздүк иштери адам ресурстор станция иштеген кызмат автоматтык маалымат тутумуна киргизилген. Дагы бир нерсе бул соттолгон жана камакка алынган адамдардын автоматташкан маалымат системасы киргизүү боюнча иш чаралар аяктоодо. Андан тышкары адам ресурстарын башкаруу, кадр автоматташтырылган маалыматтык системасы иштелип ишке берилди. Башка айтканда, анын ичинде болсо азыр биздики 22 000ден ашык кызматкерлердин өздүк делосунун электрондук форматта ошол системага киргизилген. Андан тышкары тобокелдиктерди баалоо жана соттолгондорду классификациялоо системасы иштелип чыгуусу аягына чыгып бара жатат. Бул системанын киргизилиши соттолгондорду шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу жана мекеменин түрүн өзгөртүү маселелерин кароодо, мекеменин комиссиянын ишмердүүлүгүнө коррупциогендик тобокелдиктер жоюуга же минималдаштырууга чоң өбөлгө түзөт.
Андан тышкары жазаларды аткаруу кызматкеринин мүлкүн, кирешелерин, чыгымдарын жана активдерин жөнүндө декларация өз убагында жана сапаттуу тапшырууну камсыз кылуу боюнча да иш чаралар өткөзүлөт. Бирдиктүү салык желеси милдеттүү түрдө быйыл тапшыруучу 1901 кызматкердин ичинен 1900 обагында тапшырган. Бир эле кызматкер обагында тапшырып алды, ал болсо бала абалы төрөт жана бала абалы боюнча өргөдө жүргөнүнө байланыштуу бир эле кызматкер болду. Кызыкчылыктардын кагылышын башкаруу камсыз кылуу кызматта байланыштуу чектөөлөрдү жана тыюу салаада сактоо иш чаралары боюнча, мисалы ээлеген кызмат орду боюнча баш ийүү жана контролдук функциялары, ошондой эле бири бирине үй бүлөлүк мамилелери менен байланышкан 92 кызматкер анакталып, аталган жагдайды жоюу максатында кызматкерлердин кызмат ордун алмаштыруу боюнча ротация жүргүзүлүүдө. Экинчи чоң багыт боюнча бул коррупция жана анын көрүнүштөрү менен күрөшүү жөнүндө айтып кетсек, жазаларды аткаруу кызматкерлерине карата 2003 жылдын ичинде 11 кызматкер кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылган. Алардын ичине 3 кызматкер банк зат каражаты жана мыйзамсыз жүгүртүү боюнча, 1 кызматкер алдамчылык, 5 шалакылык, 1 кызмат абалын кыйнаттык пайдалануу менен беренелери менен ошол жоопкерчилик тартылган. Аталган 11 кылмыш иштери боюнча ичинен 2 кылмыш фактысы боюнча тергөө жүрүүдө, 6 кызматкердин кылмыш иштери сотто каралууда, 2 кызматкер айып пул салынып, азыркы учурда укук коргоо органдарынын кызматына өтөөдөн бошотулушту. Эми тартиптик практикасын алып көрсөк, бул жылдын ичинде 559 кызматкер тартиптик жазага тартылган. Анын ичинен эскертүү 280 кызматкер, сөгүш 173, катуу сөгүш 63, кызматына толук эмес ылайыктуулуу жөнүндө эскертүү 32 кызматкерге колдонулуу, ээлеген кызматынан төмөндөтүү. Кемил Алымкулович, бизге ал тартиптик кереги жок, сиздердин ички өзүңөрдүн ишиңер. Биз сизге суроо койдук, коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кандай мекеме иш чара алып барды деп. Ошону айтсаңыз, ал эми тартиптик ички аны өзүңүздөрдүн ишиңиздер болот. Сен абдуллаевич, туура айтасыз, бул ички ошол эле коррупцияга каршы аракеттөөнүн ушуну алкагында аткарган жумушубуз. Эми биякта коррупциялык көрүнүштөр тилге каршы дагы эле бар. Мисалы, ошол кызматкердин атайын контингент менен, башкача айтканда, соттолгондор жана айыпталуучулар менен кызматтык эмес мамилеси боюнча бул жылы 31 факт аныкталган. Ошон факторлордун негизинде 20 кызматкер тартип жоопкерчиликке тартылып, 8 кызматкер кызматынан бошотулган, 3 кызматкер административдик жоопкерчиликке тартылган. Урматтуу депутаттар, өзүмдүн баяндамамда азыркы учурда биз жазаларды аткаруу кызматынын коррупцияны алдын алуу жана аны менен күрөшүү жаатындагы негизги гана иш чараларга токтолуп кеттим. Ошол эле учурда белгилеп кетсек, коррупцияга каршы аракеттенүү бул болсо азыркы учурда жазаларды аткаруу кызматынын ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыты болуп эсептелет. Учурда антикоррупциялык иш аракеттерибиз өзүнүн чоң натыйжаларын берип жатат. Системдик коррупциянын көрүнүштөрү көптөгөн түрлөрү жокко чыгарылган. Бирок азыр жазык аткаруу тутумунда коррупция жок деп билдирүү жасагандан биз алыспыз. Албетте алдыга коюлган максатыбыз жана пландарыбыз да көп. Алар коррупцияны жана анын көрүнүштөрүнүн алдын алуу жана каршы күрөшүү боюнча комплекстүү жана системалуу ишмердүүлүктү жүргүзүүгө багытталган. Ошондой эле жазаларды аткаруу пландарды өз алдынча да жана башка мамлекеттик органдар менен, коомчулук менен, коомдук уюмдун менен алардын биргелешип, алардын колдоосу менен жүзүгө ашырууга толугу менен даяр. Кыскача баяндаманы аяктадым. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде мага суроолор болсо, аларга жооп берүүгө даярмын. Кимде суроо бар баяндамачыга? Сөз берилет депутат Ашимова Динара Ашимовнага. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат, Сүйүнбек Абдулдаевич. Урматтуу докладчы, быйыл ушу коррупция боюнча сиздердин кызматыңыздардын канча кызматкердин үстүнөн кылмыш иши козголду? Коррупция деген беренеси боюнча жок. Бар пара алуу боюнча бир кызматкер бар, шалакылык 3 кызматкер бар. Болду ошол эле коррупциялык кылмыштар. Коррупциогенный эмелер боюнча канча пара? Пара алуу боюнча 1 кызматкер, шалакылык боюнча 3 кызматкер. Кылмыштык жоопкерчиликке тартылган. Биз эми коомчулукта көрүп атпайлыкпы да? Мисалы дөчүн кыз деп атат, бир камерага кирип, башка камерадан келип
өлтүрүп атышат. Ошол ким жол берген ошондой нерселерге? Кантип бир камерадан бир камерага ошол атайын контингент которула берет? Текшердиңерби? Ооба, ооба. Не болду? Ал боюнча кылмыш уже козголгон, тергелип бүткөн. Азыр ошол кылмыш иши соттун кароосунда болот. Ошон үчүн Кайсы мен статья менен козголгон? ошол берени аркылуу киши өлтүрүү боюнча, анан кызматтык кабыланып менен пайдалануу боюнча бир нече берени Ошол козголгон. СИЗОнун башчыларын жоопко тарттыңызбы? Орун басары жоопко тартылган. А башчысы? Баш ошол да эмгек көргүдө жүргөн ошол убакта. Башчысы өзү текшерип отурмак беле дайыма түнү камераларды. Жанар ушунда сиздин сурооңузду түшүнүп атам, бирок анын төргөнүн баасы да биз ошо тергөө кандай жүрүп атканына биз баа бере Жа албайбыз. сиз өзүңүз баа беришиңиз керек да, эме катары, жетекчи катары. Эмнеге сиздин мекемеңизде болуп атат да ал? Туура. Ошол Бул жерде биздин жумуш кемчилик ошондой сол. уюштурулган. Мен адвокат болуп иштегем, СИЗОго кирип жүргөнбүз ар дайым. Сиз да, мен да жакшы билебиз кандай система экенин. Ал көп жылдан бери иштеп бузулбай келаткан коррупцияңар. Азыркы айтып аткан сиздин докладыңыз ал жөн эле эме болуп атат да, бизге бир мониторинг бир нерселерди айтып берип атасыз. Бүт коррупция силерде да. Эмне иш кылып атасыңар мындай конкретно айтыңызчы. Ар бир, мен сизге тактап берейин, ар бир СИЗОдо мисалы ошо адамдар туугандары барып тамак аш берем деген учурдан баштап коррупция башталат. Ар бир камерага кандай кылып силер адамдарды отургузасыңар, ошол жерде дагы акча алып отургузасыңар. Ар бир камераларыңардын эмелер бар, деңгээлдери бар силердин, туурабы? Өзүңүз барасызбы СИЗОлор, текшересизби, камераларды көрөсүзбү, состояниелерин? Албетте болом. Вот ошол жөнүндө айтып бериңизчи азыр. Кандай жумуш мындай практикада кылып атасыңар? СИЗОдо дагы адамдар отурат. Кылмышкер, же болбосо тергөө жүрүп атат, кийин акталып кеткендер бар арасында, ар түрдүү адамдар отурат да. Бирок баягындай нечеловеческие условия деп коет го, ошондой дагы болгон камераларыңар бар. Эмне ишти аткарып атасыңар ушул камераларда тартип болуш үчүн? Силерде бүт тартип, инструкциялар бар, жакшы жазылган, анын баары аткарылбайт. Ошол боюнча кандай иштерди кылып атасыздар? Урматтуу Жанар Ашын, ошол суроого жооп берген үчүн мен биринчиден айтып келетим, сиз айтып аткан ооба көйгөйлөр бар, кандайдыр бир коррупция көрүнүштөр жок эмес, тилекке каршы. Бирок систематический коррупция боюнча эмне иш кылып атасыздар? Жанар Ашын, сизге таптакыр кошулбайм ошол. Кечирип коюңуз, системалуу түрдө деген кошулбайт элем. Ооба көрүнүштөр бар, кемчиликтер бар. Эми бизде жумуш тууралуу айтып кетсек, бул биринчи кезекте адамдык фактор деп койсо абнада баары бул кызматкерлерден көп нерсе кызматкерлер менен. Жок, сиз азыр причинасын сураган жокпуз. Кандай сиздер эме кылып атасыз? Жумуштарды айтыңыз. Вот ошого мен түшүндүрүп кетейин. Макул. Ошол эле жумуш кылып кетет. Ошол биринчиден ошо кызматкерлер менен тыгыз иш алып баруу. Алар менен тарбиялык иш мыйзамдарды түшүндүрүү, башкача айткандардын укуктук маданият деңгээлин көтөрүү. Ошол боюнча жумуш алып барып атат. Экинчиден техникалык каражаттарды жагынан. Бул ошол эле байкоо камералардын санын көбөйтүү. Ошо мекемелерде санын көбөйтүү. Андан тышкары башка да техникалык каражат, анын биякта ачык, бул кеңеш ачык болгондо мен айта албайм, бирок башка жагында карап атабыз. Бирок ошол менен чектелбесин, эң негизги ошол бул кызматкерлер менен иштөө жана ошол кандай десем, бул баары мисалы ошо тергөө изолятордо эле ошол башка контролдор бар да, парламенттик контроль, коомчулук контроль, прокурорлук контроль. Жок, причем тут парламентский контроль? Давайте мындай эме кылайлык. Конкреттүү түрдө мисалы санариптештирүү. Да, ошол атайын адамдар барат, туугандарынан кабар алат. Силерде заявка берип, регистрация кылып, сатынанчада кел, ошол жерде берсең болот тамагын дей турган барбы силерде? Ошо можно зарегистрироваться? Ооба, анткени бизде Каерде ошондой сайтыңар барбы? Ооба, сайтта бар. Эмеде бар, мекемеде ошо берилмени алуучу жерлерде ошо жазылып турган. Анткени берилмени санариптештирүүнү сурап атабыз. Цифровизация. То есть человек не будет стоять целый день там, упрашивать, пропустите мою передачу. Он знает, что он должен прийти, к примеру, в 11 часов.
он встретит его там такой-то работник, сразу у него заберет и зайдет. Есть у вас такое? Жоқ, андай жоқ. Почему? Ну, потому что очередь жоқ. Цифровизация, вот президент вас без конца бьет за это. Почему цифровизацию? Цифровизация направлена на то, чтобы исключить коррупцию. Первое, чем вы должны заниматься. Что вы сделали в части цифровизации? Ну, в части цифровизации это оцифровка предоставления государственных услуг по предоставлению комнаты свиданий. Это важный элемент. То есть сейчас можно зайти, получается, на платформу Тюндюк, через Тюндюк зарегистрироваться и получить свидание. То есть оформить там заявку на получение свидания. Не нужно обращаться. Сейчас мы и оплачивать тоже нужно, можно в электронном виде. Даже не можно, а нужно. Сейчас до следующего года мы планируем вообще исключить, чтобы нақталы ақша алыш үшін таптақыр үшін жауап салды деп отырмыз, чтобы исключить вот. То есть вот такая работа проводится. Сейчас все учреждения подключены, и мы уже получаем заявки на предоставление комнат для свиданий, мы уже получаем это уже посредством вот электронной платформы в этой части. Что касается, даже я понимаю, в СИЗО, да, в прошлом были очереди, но сейчас очередности такой нет вот, предоставления передач, для того, чтобы передать передачу для Вы гарантируете? обвиняемых. Я гарантирую, больших Ни очередей в одном нету. у вас нету, ни в одной Не, колонии. большой очередь, ну ни там в- немного, ну 3-4 человека может быть Так не содержится. бывает. Там такого Поэтому нет. вот давайте так сделаем. Цифровизацию не мы с вами придумали, она для того и нужна, чтобы исключить коррупцию. Надо Мы это вводить во рассмотрим, если всех, очередь, там, да. где люди должны контактировать с вашими Абсолютно работниками, согласен. Ну, везде должно быть цифровизировано. На сколько процентов у вас цифровизировано? Вот эти контакты с вашими работниками. ну, как мне сказать, на сколько процентов? На 100%, на 50%. Ну, здесь выступает, создается же план правительства, какие услуги, что должно быть Вы цифровизировано. полностью Мы сами- исполнили план правительства по Да, цифровизации? мы по цифровизации, да, мы исполнили. Окей, вот эти хорошо. услуги. Теперь Но смотрите, вот эту вы... очередность, Динаша, я вам хочу сказать, мы вот по СИЗО еще раз промониторим, посмотрим еще раз, если вот где предоставляют передачи, если там действительно возникает большая очередь, мы это готовы оцифровизовать, там вопросов не стоит никаких. Не готовы, вы должны оцифровизовывать. Но если Это раз. необходимость Потом, есть. Если в вашем СИЗО происходит случай убийства, вы дайте мне, пожалуйста, письменную информацию, сколько убийств было в ваших местах лишения свободы, где были замешаны ваши работники, что они там режим не соблюдали, разрешили какие-то вещи, и сколько руководителей было наказано. Начальник СИЗОлордун ответственности неге койбой атасыз? Вот это и есть ваша круговая порука. Если убийство происходит человека, а начальник не отвечает, так же не бывает же. Значит, вы согласны, чтобы дальше это происходило. Теперь вот вы говорите, что 20 человек привлечено именно по фактам коррупциогенных преступлений, это нарушение дисциплинарной ответственности, так? 20 человек, да? Коррупциогенных, да, это за недозволенные связи с осужденными за различных характеров. А вообще за коррупциогенные сколько привлечено? Уголовная ответственность привлечено, я назвал, это 3. Нет, дисциплинарная. Дисциплинарная? Да, Ну, коррупциогенные факторы же есть, кроме есть правонарушение коррупциогенных, получение там цветов, не знаю, вот эти еще 20 чего-то. сотрудников, которые недозволенная связь, мы их относим как коррупциогены, потому что это недозволенная Сколько связь. у вас человек Тюрьма. работает в системе? Около 2000. Вот теперь сделайте анализ. За год у вас 20 наказанных из 2000 в системе ГСИН. Нет. То есть 500, нет, я извиняюсь, я спутал, где-то выдал. 559 тепергенмин. Именно мыйзамсыз байланыштар боюнча. жоқ 559 сиз тартиптик негизи эмени айтып атасыз, дисциплина. Ошонун ичинен коррупциогенныйга 20. Бул сиздин уровень борьбы. Себеби макул, бул башка тармак болсо макул. Эми ГСИН абдан сиздин жетектеп жаткан тармагыңыз ушу түнү күнү коррупцияга каршы иштей турган тармак да, бул ошондой өзүнчө специфический тармак. А сиз айтып аткан статистика боюнча эле биз жыйынтык чыгарсак болот да, бул жетиштүү эмес да, жумуштун жетиштүүлүгү эмес. Ал жакта жөөш керек, абдан көп, аябай обращениялар да көп да билесиз да. Прокуратурада полный спецпрокуратура силердин обращениеңар менен эле отурат да. Анын эле азыр эмесин прокуратурадан эле азыр данный алсак, силердин ал 20 эмеңер чыкпайт, 3-үңөр да чыкпайт. Вообще башка статистика чыгат да. Сиз азыр берди вообще башка статистика айтып атасыз. Я вам голову на отсечение даю, что это так будет. Поэтому дайте информацию отдельно, пожалуйста. Давайте посмотрим. Рахмат. Хорошо, я информацию дам, просто здесь, да, тахта, чтобы для пояснения, да, Динара Шимовна.
559 кызмат тартип жазага тартылган ошо соттолгон мыйзамсыз байланышта. А бияктагы түшүндүрмө 20 дегени бул только только по заявлениям, которые поступили от других органов. Статистиканы бир сыра иц менен тактаңыздар. Себеби андай болушу мүмкүн эмес. 3 преступление андай болушу мүмкүн эмес да. Азыр эле мен спецпрокуратурадан ала турган болсом, алар силер менен эле заниматься этип отурат да. Алар ушу 3 преступление менен анан кийин 20 дисциплинарка менен отурбайт да. Ооба, макул, рахмат. Тактайбыз. Дагы кимде суроо бар? Сөз берилет депутат Аталыш Шайлообек Карыбековичке. Чоң рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Урматтуу баяндамачы, мынау сиздин мекемеде бардыгы болуп мына 559 деп атасыз. Анан акыйкатчынын берген 14 болуп атат го сунуштары. Ошонун ичинде ушул коррупциялык элементтерге тиешелүү берген сунуштары барбы? Бар. Аз жогоруда айтып кеттиңиз, биздин мекемеде бир да коррупция жок. Системалык. Взятка алган боюнча жазаланды, башка деп. Ушул 14-түн ичинде бар да кандай сунуштар айта аласызбы ошолор? Жок, азыр менде маалымат жок. Бул сунуштар бул 44 материалда түшкөн. Мисалы ошо кыйноолорго каршы борборунан, акыйкатчыдан, ошонун жалпысы 44 түшкөн. Же ошол 44төн Ошо кызматкерлерге карата. кызматкерлерге карата коррупция менен алектенип атат деп түшүп атабы же жөн Ар эле? кандай көрүнсө, кызматкерлер мисалы туура эмес дарылап атат, кызматкерлер орой мамиле жасады. Демек сиздин мекемеде коррупция жок. Системалык коррупция жок. Системалык коррупция жок. Жакшы, азыр мына жерде 3 кызматкерди бошотупсуздар, ошол кайсыл беренелер менен бошотулду айта аласызбы? Ооба. 3 кызматкер ошо биринчиден айтам, бул пара алуу боюнча. Пара алуу боюнча. Бирөөт банк заттар менен. Деги эле айтсаңыз, сиз ошол аныктаманы, ошо коррупция деген аныктамасын берип койсоңуз кыскача. Биз азыр пара алуу менен эле алмаштырып атпайбызбы? Жок, пара алуу деген коррупция эмес, коррупция дегенде ошо кылмыштар. Коррупция дегенге конкреттүү аныктама берип коңчу. Коррупция деген ошо мыйзамда коррупция каршы аракетинде бир аныктама берилген. Ошол эле ошо кылмыш жаза кодексинде ошол эле жараша аныктама берилген. Бул деген бир жандан көп адамдар. Сиз биринчи аныктама берсеңиз, сиздин мекемеде барбы жок экенин өзүбүз билип алабыз да. Аныктамасын айтсаңыз. Коррупция деп эмнени айтасыздар сиздер? Бир же эки адамдан көп ошол сүйлөшүп алып, кызматтык адам сүйлөшүп алып кылмыш жасоосу. Системалык түрдө. Жок. Система турду бир эле болсо болот. Мынау башкы прокуратурадан дагы 3 келиптир. Алар кандай сунуштар менен? Азыр Айта аласызбы? жок, азыр менде маалымат жок, ошол боюнча кандай так адашып калышы мүмкүн. Ошо Мейли жазуу анда түрүндө берсем тагыраак болот. деги эле өзү сиздин мекемеде эмне себептен болушу мүмкүн? Айлыктын аздыгынанбы же билимсиз кадрларды алып алганданбы, кесипкөй эмес? Сизде кайсы себептер менен болот? Ошо биринчи ошо мен ойлоп элем азыр деле толугу менен айлык маянасы аздыгынын мындай шылтоо кылган болбойт, анткени айлык маянабыз да көтөрүлүп баратат. Көтөрүлдү да. Ооба, анткени биздин оюбузча биз толугу менен талдоо жүргүзө элебиз, азыр талдоо жүргүзүп атабыз. Бирок көбүнчөсү ошол эле кызматкерлик укуктук маданияттын төмөн болушу, өзүнүн билимсиздиги ошондон болуп чыгып атат да. Көбүнчөсү мен айтканда ошо кызматкерлерге Түшүнүктүү. жеке таандык. Акыркысы мына каттуу сөгүш берипсиздер го, ошого 63-түн ичинде бар ушундайлар менен алектенгендер. Кандай? 63 кызматкерге каттуу сөгүш берипсиздер. Ооба. Ошолор системалык коррупция кылып аткандар бар экен ошол жерде. Системалык коррупция кылып аткан, биз соттолгон менен мыйзамсыз байланышка барган. Мисалы аларга бир кандайдыр бир буюмдарды, тыюу салынган буюмдарды киргизүү боюнча мисалы ошол болгондо. Ошол сыяктуу эле да. 63 кызматкерге сөгүш берипсиздер каттуу туурабы? Ооба. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Биздин комитет дагы бул боюнча аягына чейин контроль кылып карап турабыз. Иштериңизге ийгилик. Рахмат чоң. Рахмат. Дагы кимде суроо бар?
Кемел Алмукулович, мен баяндамаңыз жасадыңыз, уктук. Депутаттар суроо берип атышат. Эми мына сиздер өзүңүздөрдүн ичкиликтүү кызматы бар да сиздерде. Ушу ичкиликтүү кызматы же жетекчилер өзүңүздөр аныктадыңыздар ушу коррупцияга каршы күрөшүү жүргүзүп ушул саясатты алып барып президенттин бул жарлыгы чыккан ар бир министрлик, кызмат, мекеме бул коррупцияга каршы көрүнүшү жок кылыш керек, иш алып барыш керек деп. Сиздер өзүңүздөр ушу аныктадыңыздарбы? Канча факт аныктадыңыздар? Биз Сүйүн Абдуллаевич, Умат Сүйүн Абдуллаевич ого, биз ошол коррупция менен айтып кеткенде, ошо коррупцияга каршы аракетти биз ошого аябай ичмердүүлүккө чоң маа беребиз. Ошондуктан бизде да комиссия бар. Ал мындай, мен ишендирип айтып кетет элем, бул жумуштарды комиссия, ошол эле комиссияны мен жетектейм. Коррупция каршы бул мындай формалдуу эмес, таптакыр формалдуу эмес да. Бирок биз багыт алганыбыз бул ошо кандай десем, комплекстүү жана системалуу бир иш-чараларды колдонуу. Жөн эле бир фактага таанбай. Анан сиз айткан кандай фактылар аныкталган десеңиз, ооба факторлор бар. Бирок мен айтканда ошо системалуу деген ошол бир эле кайталанып ошол эле болгончу. Ата көрүнүштөр бар эле, тилекке кайшал жок эмес, көп. Көрүнүштөр көп. Мен цифрларды бердим. Дагы биякта Динара Ашымовна да сурады, жазуу маалыматын берет, тактап баарын да беребиз. Мен ошондой жооп берет элем, эгер дагы болсо Сүйүн Абдуллаевич мен дагы тереңирээк жооп бергенге даяр. Эми сиздер өзүңүздөр да жаап жашырып атасыздар да, эми ачыкка алып чыгыш керек да, орун жашырса өлүм ашкере дейт. Мына 559 кызматкерге тартип жаза тартылган деп берип атасыздар. Акыйкатчылар жана башкалар 44 материалдар берип атышат. Динара Ашимовна мындай жөнөкөй мисал келтирбеди. Бир камерадан бир камера көтөргөндө ушул жаап жашырып ушул баардыгы акча каерде аралашса ушул коррупциялык ушул элементтер ушул жакта пайда болот. Ошол учурда силер өзүңөр жаап жашырып коюп атасыңар да. Ошондой фактыларды аныктадыңыздарбы деп мен суроо бердим да сизгечи. Ошол фактылар, мисалы, ошол соттолгондорго, ошол мекемелерде тергөө өтүп атат. Мисалы, ошол эле баңгизаттарды жайылтууга, таратууга көмөк көрсөткөн кызматкерлер аныкталды. Мисалы, алар жоопкерчиликке тартылды. Аларга биз өзүбүз аларды кармап, кылмыш ишин козгоп, тергеп, азыр сотко жөнөттүк. Мисалы, ошондой фактор бар. Кечээ СИЗО 25-теги эмне болду фактылар акыркы? Ал боюнча кылмыш иши бизде эмес, ал боюнча так маалыматын айта албайт экенмин, анткени бизге ошондой расмий маалымат берген жок. Эми кандай билбей жетекчи болуп, эмне болуп атканын, эми тергөөнү макул алар алып барып жатышат. Тергөө амалдарына кирише албайсыздар. Эмне кандай окуя болду, эмне болду, сиз билесиз да ал жактачы. Уят да ушул нерседен. Ошону сиздер кандай көргөн жоксуңар? Мойнуна алабыз, ооба, бул биздин кемчилигибиз, ал бул ар бир кылмыш, ар бир укук бузуу боюнча өзгөчө чоң кылмыштар болуп, кичинекей кылмыштар. Сиздердин мекемеңерде адам өлтүрүү фактылары катталды. Жогоруда кесиптешим белгилеп берди. Адам өлтүрүү фактылары. Видео камерадан көрүп атат, бардыгычы коомчулукчу киргизип атышат анычы. Бир канча убакыттан адам өлтүрүлөт, бир канча бул оор кылмыш катталыпчы. Бир канча ошол жерде жаза, ошо силерди түрмөдө жаткандар, силер көзөмөлдөгөндөр ошол шектүү дейбизби же айыпталган соттун өкүмү чыккан баларга силер билесиң, ошолорду киргизип атасыңар деген, алар ал жакта адамды өлтүрүп чыгып атышат. Анан силер айтып атасыңар, бир орун басар жумуштан кетти, жооп берди болду депчи. Бул чоң чыпы да булчу. Ал кылмышкер, ал кылмыш боюнча жооп берип атат ал жактачы. Ар бир кылмышкер кылмыш жасады го жооп берет. Бирок ошо кылмышкерди өлтүргөн боюнча силер жооп беришиңер керек, силер мекемеңерде да. Алар ата энеси арызданышы мүмкүн да, макул менин уулум кылмыш жасады, бул биз туура аны камады, бирок силер анын ден соолугун, анын өмүрүн силер сакташыңар керек болчу да депчи. Мамлекет коргоп атпайбы анычы? Туура, Сүйүн Абдуллаевич, ага эч нерсе дей албайм, бирок ошол сандар эле кылмыш иши сотко жүрөт эми. Туура, биз кемчилик бизде. Биздин мекемеге түштү, биз анын коопсуздугун камсыздашыбыз керек. Сиздин жетекчиңиз жөнүндө эми биз билебиз, абдан таза, жакшы жетекчилердин бири деп. Биз эми чогуу иштешкенбиз, маалымат бар.
чоң салам айттыңыз. Ал жак тартипке келтиришиңер керек. Мына бүгүнкү күндө ошол учурдан кийин кайра Ош шаарындагы мына СИЗОну карагыла эмне болот. Сиздер бул жерде маалымат берип атасыңар, эч нерсе болбогондой эле ушу маалымат берип, баардыгы жакшы деп айтып атасыздар. Андай эмес да. Эми мына биздин комитет биринчи жолу силердин баяндамаңыздарды угуп атабыз. Биз Алла таала насип этип койсо эмдиги жылда угабыз да. Эмдиги жылда баяндама келесиздер сиздерчи. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эмдиги жыл ушундай жаман көрүнүштөр, терс көрүнүштөр болбосун. Жанагындай оор кылмыштар катталбасын силер мекемелердин ичиндечи. Рахмат. Айтылган кемшиликтерди жана сунуштарды эске алабыз. Жойбуз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган маселенин талкуу жыйынтыгында комитеттин чечими долбоор даярдалган, сиздерге таркатылып берилген. Мен чечимдин долбоорун добуш коем, добуш бериңиздер. Ким макул? Каршы жок. Рахмат. Чечим кабыл алынды. Аталган маселе боюнча бара бериңиздер, чакырылгандар. Күн тартибинде 3-чү маселе Кыргыз Республикасынын финанс министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматында коррупцияга каршы аракет жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышы жана бажы кызматынын коррупцияга каршы күрөшү боюнча ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалыматы. Баяндамачы мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы биринчи орун басары Кимсан Улан Ашимович. Улан Ашимович, сөз сизге берилет. Баяндамачы буяка чыгыңыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Сүйүнбек Абдуллаевич? Саламатсыздарбы урматтуу комитеттин мүчөлөрү? Кыргыз Республикасынын финанс министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматында коррупцияга каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү ишинин жыйынтыктары жөнүндө баяндама берүүгө уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын финанс министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматында коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө 2012 жылдын 8 августунда Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жүргүзүлөт. Бул багытта бажы органдарынын ичиндеги коррупциялык тобокелдиктердин пайда болуу себептерин жана шарттарын аныктоо боюнча аларга мониторинг жүргүзүү жана аларды четтетүү иштерин туруктуу алып барууда. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө коррупцияга каршы аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча бажы кызматынын биринчи жана негизги иш-чараларынын бири катары биз товарларды жана транспорттук каражаттарды бажылык башкаруу үчүн бизнес процесстерди санариптештирүү жана автоматташтыруу зарылдыгын аныктаганбыз. 2022-2024 жылдарга бажы кызматынын өнүктүрүүнүн концепциясынын алкагында этап менен ишке ашырылып жаткан заманбап маалыматтык технологиялары бажы органынын кызматкери менен тышкы экономикалык иштин катышуучусунун түз байланышын минималдаштырууну, ошондой эле кызматкерлердин иштерин максималдуу техникалык контролдоо камсыз кылат. Алсак, акыркы жылдары бажы органдары тарабынан онлайн төлөм системасы, электрондук көзөмөл өткөрүү пункту долбоору, Өзбекстан Республикасы менен маалыматтык өз ара аракеттенүү порталы, Кырдаал борбору жана ишкерлерди тейлөө борбору ишке киргизилди. Октябрь айында санарип тамга жана навигациялык пломбалар долбоорлорун тестирлөө башталган. Концепциянын ишке ашыруунун алкагында 2024 жылдын аягына чейин смарт бажы электрондук декларациялоонун жаңы автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке киргизүү пландаштырылууда. Смарт бажы бул бажы органдарынын кызматкерлери жана декларанттар тарабынан жазуу жүзүндөгү жана электрондук документтерди колдонуу менен жүзөгө ашырылуучу бажы операцияларын автоматташтырууну камсыз кылган система. Заманбап маалыматтык технологияларды киргизүү бажылык тариздөө процесстерин гана
жөнөкөйлөтпөстөн бажы инспектору менен декларанттын ортосундагы жеке байланышты жокко чыгарат. Бажы кызматынын ишин ачык айкын көрсөтөт жана бажылык чечимдерди кабыл алууда субъективдүү адам факторун кескин азайтат. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын коллегиясынын 2023 жылдын 31 январындагы чечимине ылайык бажы кызматы 23-25 жылдарга коррупцияга каршы башкаруу моделин ишке ашыруу планын иштеп чыккан. Аталган планда кызматтын ишмердүүлүгүндө коррупциялык тобокелдиктердин 6 зоналары жана аларды четтетүү боюнча чаралар аныкталган. Аларды ишке ашыруунун мөөнөттөрү белгиленген. Планды иштеп чыгууда чек арадагы өткөрүү пункттарын тартып, бажы тариздөө жайларында товарлардын өтүү чынжырын талдап чыктык. Ар бир этапта тобокелдик зоналарды аныктап, аларды толугу менен жөө үчүн зарыл болгон чараларды белгиледик. Бажы кызматынын 23-25 жылдарга коррупцияга каршы башкаруу моделин ишке ашыруу планындагы негизги иш-чараларга токтоло кетсем. Реалдуу убакыт режиминде өткөрүү пункттарында транспорт каражаттарынын кыймылын ачык эсепке алуу жана мониторинг жүргүзүү максатында унаалардын мамлекеттик номерларын онлайн режиминде окуу системасын киргизүү боюнча иш-чаралар жүзөгө ашырылды. Бажы кампаларына жана алымсыз дүкөндөргө убактылуу сактоого коюлган товарларды контролдоодо, кампаларга келип түшкөн товарларды автоматтык түрдө эсептөө системасын киргизүү боюнча чаралар каралууда. Тышкы сооданын көлөмүн салыштырма статистикасын, тобокелдиктерди башкаруу системасын автоматташтыруу, экспресс жана эл аралык почта менен келген товарларды тариздөө бизнес процесстерди тартипке келтирүү жана автоматташтыруу боюнча чаралар каралган. Коррупцияга каршы аракеттөөнүн дагы бир багыты бул кызмат адамдарын коррупцияга каршы жүрүм-турумун жана мыйзамды сактоо принциптерин калыптандыруу, коррупцияга сабырсыздыкты жайылтуу болуп эсептелет. Бул багытта 22 жылы 105 кызматтык иликтөө жана 49 кызматтык текшерүү жүргүзүлүп, 14 прокурордук чара көрүү актысы каралган. Кароонун жыйынтыгы менен 118 кызматкер дисциплинардык жазага тартылган. Мындан тышкары 5 кызматтык териштирүү материалдары башка укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. 23 жылдын 11 айына карата 124 кызматтык териштирүү жана 34 кызматтык текшерүү жүргүзүлүп, 17 прокурордук чара көрүү актысы каралып, кароонун жыйынтыгы менен 172 кызматкер дисциплинардык жоопкерчиликке тартылган. Ошондой эле кызматтык иликтөөлөрдөн 9 материал башка коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Тапшырылган 2 материалдын негизинде башкы прокуратура тарабынан коррупция беренеси боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Бажы иш чөйрөсүндө маалыматтын ачыктыгын жана жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча да чаралар көрүлүүдө. Кызматтын расмий сайтында ачык маалыматтар порталы иштелип чыккан жана ишке киргизилген. Анда каалаган кызыктар тараптар тышкы сооданын абалын, өлкөлөр боюнча импорт-экспорт маалыматтарды жана башка маалыматтарды ачык ала алышат. Мындан тышкары отчеттук жылы бажы иш чөйрөсүнөн келип чыккан маселелер боюнча 346 пресс-релиз даярдалып, ал Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын расмий сайтында, Facebook, Instagram жана массалык маалымат каражаттарына жөнөтүлгөн. Үстүбүздөгү жылдын 15 декабрына чейин 95 интервью уюштурулуп, телеканалдарда жаңылыктар чыгарылып, республика боюнча телерадио каналдарда 20 түз эфирде интервьюлар өткөрүлдү. Мындан тышкары 3 пресс-конференция өткөрүлдү жана 22 видеоролик жасалды. Жарандардын кайрылууларын кароого өзгөчө көңүл бурулуп, отчеттук мезгилде 5540 жазуу жүзүндөгү жана электрондук кайрылуулар каралып, аларга тиешелүү жооптор белгиленген мөөнөттө жөнөтүлгөн. Ишеним телефону 7 күн 24 саат иштейт жана суроо талаптар жазуу жүзүндө жана электрондук почта аркылуу жөнөтүлүп турат. Бажы органдарынын ишине баа берүү жана коррупциялык тобокелдиктерди аныктоо үчүн тышкы соода ишмердигинин катышуучуларынын арасында жыл сайын анонимдик сурамжылоо жүргүзүлөт.
Отчеттук мезгилде сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөткөндөй, жалпысынан мамлекеттик бажы кызматынын ишмердүүлүгү канааттандырырлык деп бааланган. Сурамжылоого ылайык респонденттердин 79% кызматтын ишмердүүлүгүнө канааттанган, 9% канааттанган эмес, 6,5% жооп берүүгө кыйын болуп, 5% жооп берген эмес. Өткөн жылы жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгына салыштырмалуу отчеттук жылда ишеним деңгээли 4%га өскөн. Бажы кызматы менен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу коррупцияга каршы ишкер кеңешинин ортосундагы өз ара аракеттенүү механизм ишке ашырылып, быйылкы жылы коррупциялык факторлорду жана тобокелдерди мониторингдөө, талдоо жана баалоо боюнча биргелешкен план иштелип чыгып бекитилди. Коррупцияга каршы аракеттенүүнүн кийинки багыты бул кызматтык тартипти чыңдоо, кызматкерлердин квалификациясынын деңгээлин жогорулатуу жана кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу. Бажы кызматынын системасында сапаттуу кадр ресурстарын түзүү максатында 23 жылдын май айында Кыргыз Республикасынын бажы кызматынын кадрлар резервине Кыргыз Республикасынын жарандарынын арасында конкурс жарыяланган. Бардыгы 500дөн ашык арыздар республиканын жарандарынан келип түшкөн. Мамлекеттик бажы кызматынын кадрлар резервине өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарына мурда кызмат өтөгөн Кыргыз Республикасынын 25 жараны мамлекеттик бажы кызматына кадрлар резервине киргизилген жана алгач кесиптик даярдык курстарынан өтүү үчүн адистештирилген окутуу бажысына 157 талапкер жөнөтүлгөн. Азыркы мезгилде алар окутулуп атат. Урматтуу депутаттар, коррупцияга каршы аракеттин дагы бир багыты бул кызматкерлердин эмгек акысынын жана социалдык корголушунун деңгээлинде жогорулатуу болуп эсептелет. 22 жылдын 1 октябрынан тартып Кыргыз Республикасынын аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине акчалай үлүштүү төлөө системасын өркүндөтүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 22 жылдын 19 сентябрынын номер 314 жарлыгына ылайык бажы кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлгөн. Андан тышкары кызматкерлердин социалдык корголушунун деңгээлин жогорулатуу жана иштөө жана жашоо шарттарын жакшыртуу максатында географиялык жактан катаал шарттарда алыскы региондордо кызмат өтөп жаткан кызматкерлерге, Баткен жана Нарын бажысынын кызматкерлерине ведомстволук жатакана салынып, ачкычтары тапшырылган. Баяндаманын аягында бажы кызматынын 23 жылдын 11 айына карата жана 22 жылдын жыйынтыгы боюнча бажы төлөмдөрүнүн түшүүлөрүнүн болжолун аткаруу жыйынтыгы тууралуу кыскача токтолуп кетүүгө уруксат бериңиздер. 2023 жылдын январь-ноябрь айларына бажы төлөмдөрүнүн түшүү болжолу Кыргыз Республикасынын финанс министрлиги тарабынан 94 миллиард 97 миллион өлчөмүндө белгиленген. Ал эми 22 жылдын ушул эле мезгилинде салыштырганда өсүү темпи 142% түздү. 22 жылдын январь-ноябрь айлары үчүн факт 65 миллиард 600 миллион сомду түзгөн. 23 жылдын январь-ноябрында бажы кызматы 100 миллиард 755 миллион сом суммадагы бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн камсыздады. Болжолго карата аткаруу 108% түштү же 6 миллиард сомго көп чогултулду. Ал эми 22 жылга бажы төлөмдөрүнүн түшүүлөрүнүн болжолу Кыргыз Республикасы финанс министрлигинин тарабынан 73 миллиард 700 миллион сом өлчөмүндө бекитилген. 21 жылдын ушул эле мезгилинде салыштырганда өсүү темпи 157% болгон. 21 жылдын январь-декабрь үчүн факт 46 миллиард 9 миллион сомду түзгөн. 22 жылга бажы кызматы бажы төлөмдөрүнүн түшүүсү 74 миллиард 304 миллион суммада камсызды. Болжолго карата аткаруу 100%-18 түзгөн. Ал эми 23 жылга болжолдоо план 107 миллиард 600 миллион тапшырма бекитилген. Ушу менен баяндама
Тадыр, рахмат, чоң рахмат. Сурооңуздар бар болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат. Кимде суроо бар? Сөз берилет депутат Жакышев Русланбек Шыргазиевичке. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Урматтуу Улан Ашимович. Сиз бул таможня тармагында иштегениңиз канча жыл болду? 26 жыл болду. 26 жылы. Муну сурап жатканын себеби сиз ал жакты жакшы билесиз да. Мына бүгүнгө чейин таможняда десе гүлдөгөн, өнүккөн коррупциянын мекени катары элди бар коомчулук бир багыттап келген да. Анан эми акыркы 2-3 жылдын ичинде абдан результаттар жакшы болуп, мынакей быйыл планыңар абдан бийик деңгээлде болду да. Анан эми буга чейин дагы эмне тоскоолдор болгон ушундай бийик деңгээлге жеткизиш үчүн пландардычы ким тоскоолдук кылган ошондочу? Мына бул жерде жаңы эле көрдүк отчет баяндамаларда. Такырлыгы түшүп кеткен да, ал 23-те карасаңар 100гөйдө чыгып кеткен. Бул жерде сурооңузга рахмат. Бул жерде биринчиден мен ойлойм, все-таки мына демонтаж, политикалык коррупция демонтаж болду да. Эң негизги баягы мына азыркы жетишкендиктерге жете албаганыбыз ошол мезгилде политический коррупция болгон деп ойлойм. Мына жакын эле коомчулукта мындан бир кызуу талкуу болду. Кирим-төбөл Камчы Көлбаевга тиешелүү 100дөн ашык сотрудниктер кызматтан алынды депчи. Ошолор эми мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы аныктап чыктыбы же өзүңөр да жардам бердиңерби? Алар эмне болгон кызматкерлер эле? Чын эле мындай бир коомчулукка ошо сиздердин тармагыңыздарга кооптуу беле? Же мыкты өздөрүнүн жумушун билген азаматтар беле? Ошолор жөнүндө да айта кетсеңиз. Эмне болгон инсандар эле алар? Бул жерде эми ГКМБ менен бажы кызматы совместный мероприятие болгон. Бул бажы кызматкерлери боюнча. Ошонун негизинде служебный расследование болгон, иш жүргөн. Ошонун негизинде териштирүү болуп, увольнение болгон да. Сиз 20 жылдан ашык ушу тармакта иштеп, ал жетекчи экенсиз да, первый зам. Шуну билчиңер беле өзүңөр дагы? Алар кандай инсандар эле? Эми ошонун комментарий берип койгула да. Жумушун иштей алганбы, иштей алган эмеспи? Чын эле коррупционерби? Же ошо кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө жакын адамдар беле, туугандары беле? Жалпысы биз ошол именно ошол материалдар боюнча 76 бажы кызматкери увольнение болду. Дагы 9-уна азыркы мезгилде служебный расследование жүрүп атат. Ооба болгон арасында болгон кызматкерлер баягы ар кандай коррупционный схемаларга аралашкан. Ошолор бардыгы ошондой нерсе болгон үчүн ушундай чечим чыккан. Мына жакында эле мамлекеттик телерадио корпорацияларынын биринде январь айынан март айына чейин 1041 административдик жана жазыктык уголовный иштер боюнча каралган депчи. Эми 3 айда 1041 деген бул кандай көрсөткүч? Мисалы бажы тармагы кандай түшүнсө болот бул? 3 айда 1000 деген бул эмне деген бул тармакта? Сиз мына 20 жылдан ашык ошол тармакта иштеп экенсиз. Ушу жөнүндө түшүндүрмө берип койсоңуз. Кечирип коюңуз, суроону кайталап коюңуз. Түшүнбөй калдым, 1041 деген. Жакында эле бир улуттук телерадио корпорациясында 3 айдын ичинде 1041 иш козголду деп айтып жатат тиги таможнягачы. 3 айдын ичинде результаты депчи. Менде чын айтсам мындай маалымат жок экен, комментарий бере албайт экенмин. Хорошо, бул боюнча мында өзүңүздөргө белгилүү болгондой мынакей таможнянын жетекчилери, ошол эле коңшу таможня жетекчилери менен жолугушуп мындай бир мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүп турасыңар да. Туурабы? Ооба, сүйлөшүүлөр болуп турат. Мына жайдын чилдесинде аптасында 9-10 километрге чейин ошол жерде машиналар өтө албай, жайындагы фруктылар, ошо жанагы бир клубника, малина деби, сливалар ээрип, канча деген биздин жеке ишкерлер банкрот болушту да. Ошол эле баягы бир
брокер дейби же көчө тили менен айтканда талкачтар дейби, ошондой бир шылуундар бар экен да ошол жерде. Алар эч кандай биртке тыйынын берсе дейт, эч бир тоскоолдуу жок өткүзүп турат депчи. Буга кандай түшүнсө болот? Мисалы ушулардан бир таможнядан ошол жерде иштеген кызматкерлер өздөрү мындай бир замешанный деген ойлор келип атат да. Эми биздин түздөн түз ал жерге тиешебиз жок. Не дегенде баягы биз ээптин мүчөсү болгондон кийин айрыкча бул суроо баягы Казакстан менен чектеш пункт пропускалар боюнча айтылып атат. Ал жерде бажы кызматы 2015 жылдан бери уже турбайт да, кызмат өтпөйбүз. Бирок ага карабастан бизде бул маалыматтар бар. Ал боюнча дагы өзүбүздүн баягы маалыматыбызды берип, тиешелүү органдарга консультациябызды берип турабыз. Түздөн түз ал пункт пропускаларга биздин тиешебиз жок. Тиеши жок, бирок сиздердин сотрудниктер ошол жерде билет алар иштин баарынчы. Ошол эле мисалы границалар канча убакыттарды бир ротация кыласыз кызматкерлердичи. Ошону менен бирге эле жана лыжи транзит деген баягы бир терминдер бар экен, ошолор эмне болуп атат? Ол лыжи транзит боюнча мына мен азыр докладымда айтып кеттим. Бизде бир нече коррупция менен иштер козголгон 2023 жылда. Ошонун бир факты именно лыжи транзит боюнча. Лыжи транзит Кытай, Кыргызстан, пункт пропуска Эркештам, андан ары Өзбекстан да. Лыжи транзит деген бул транзит болуп оформление болот, бирок транзит болуп өтүп кетпейт. Кыргызстанда товарлар калып калат, машиналар жүк ташуучу унаалар бош кирет да. Ошону лыжи транзит деп, ошол боюнча иш козголгон. ГКМБга материалдар өткөн, совместно ГКМБ менен операция болгон. Алар боюнча ошондой схемалардын баары жабылганын негизинде, чын айтканда, мына 2023 жылы ушундай жаман эмес, жакшы көрсөткүчтөр болуп атат да бажы кызматында. Ротация маселеси кандай болуп турат силерде? Ротация маселелер боюнча ар бир бажы кызматында өзүнүн башчысы бар. Ротацияны алар ар бир ай сайын негизи мындай айтканда каалаган убагында которгонго мүмкүнчүлүктөр бар. Бажы кызматтын начальниктери ротацияны. Мындай малды да 24-жылдар келе жаткан жылдарда бажы тармагын кандай тармак катары көрсөк болот эми? Эми мына 100дөн ашык сотрудниктер кетип атат дедиңиз, 100дөн ашык сотрудниктер конкурска катышып атат. Ошол эле жанагы выговор, строгилер берип жатабыз дедиңиз. Мындан ары тармак кандай болот эми бажы тармагы? Мен ойлойм, мына бизде концепция как раз выработка болгон 2022-2024 жылга бажы кызматын. Ошонун негизинде азыр баратабыз. Эң негизги биздин баягы максатыбыз азыр баягы немеден контролдон сервиске өтүшүбүз керек да, максатыбыз ошол. Бул эң негизи автоматизация, цифровизация. Ошонун негизинде барсак, мен ойлойм, жыйынтыктар мындан да жакшы болот. Кийинки сөз берилет депутат Ашимова Динара Ашимовнага. Рахмат. Чоң рахмат, аябай жакшы презентация кылдыңыздар. Мен негизи урматтуу депутаттар, Сөнбек Абдулдаевич ойлойт элем, мына классический презентация болду да, антикоррупционный эмеде кайсы тармактарга көңүл бурулуш керек. Ошон үчүн отделден суранып кетет элем. Ар бир башка биз дагы суранганда ушундай эме менен сурасаңар, схема менен, значит, булар өздөрү выявлять этиш керек, кайсы жерлерде зоналар бар, анан кандай жумуш жүрүп атат, ушунун баарын тең ачыктап так бергенде суроо дагы азаят. Мына санариптештерин дагы аябай жакшы көрсөтүпсүздөр. Негизи аябай жакшы доклад, рахмат. Бирок бул баягы кагаз түрүндө абдан жакшы болуп атат, бирок маселелер таможняда, бажы кызматында абдан көп. Ошолордун бири бул бажы кызматына жумушка кабыл алганыңыздар боюнча. Мисалы, абдан жаш балдар көп, факультет таможенное дело деп бүтүшөт дагы, жумушка кирүү өтө оор сиздерге. Баарыбыз эле билебиз, таможняга жумушка кирет элем деп эле чуркап жүргөндөр ар түрдүү сөз менен коштолот. Азыр кандай болот? Мына 24-жылкыга айтып кетиңизчи, эл үчүн, көрүп аткандар үчүн. Ушул жаш балдарыбыз, ошо таза балдар келсин десек, кандай кылып сиздер
өткөрүп атасыздар ушу конкурстарыңыздарды. Өткөрүп атасыңар, формально конкурс объявлять, все это происходит. Обертка красивая. Сурооңузга рахмат. Сурооңузга рахмат. Чын эле быйыл биз конкурс өткөрдүк. Бир 3-4 жылдан бери конкурс өтпөй калган. Быйыл конкурс өткөрдүк. Азыркы мезгилде бизде вакансия 100дөн ашык вакансия бар. Келечекке биз дагы дополнительно штат сурап атабыз да өкмөттөн. Эмне дегенде объем товар оборот аябай чоңоюп атат. Штатыбыз мурдагы боюнча калды. Ар кандай негиздер бар, андан башка дагы негиздер бар, аргументтер. Ошонун себебинен биз азыркы учурда конкурс жарыяладык, алдык. Биз өзүбүз окутабыз. 1,5 ай окутабыз. Конкурстардын этабын өткөндөн кийин 1,5 ай окуп туруп, зачет алып туруп, анан кийин резервке алабыз. Резервден анын назначениялар болот бизде. Азыркы алган мына резервди фактически бир 80% сразу эле назначение болот. Ошого январь биздин план боюнча январь-февральдарга барып дагы резервке жарыя берейин деп атабыз. Резервди алабыз. Конечно, эң негизи ал жерде сапатка карайбыз. Именно профессионализмге, сапатка. Анын өзүбүздүн определенный критерийлер бар. Ошо менен мына правоохранительный системада в принципе биз бир эле закон менен иштейбиз, правоохранительный органдар. Физподготовка, тест, общий тест. Анан кийин биз учеба өткөрөбүз дагы чисто таможенный тармакты. Анан ошол боюнча да отдельный тест өткөрөбүз. Уже жаңы алынып аткан келечектеги кызматкерлер 1,5 айдын ичинде таможенный орган эмне экенин, таможня эмне экенин билим алып калышат да. Анан кийин уже назначениялар боло берет. Жарандар жогорку билими бар кыргыздын жарандары катыша берсе болот. Обязательно требованиялар бар. Бирок коррупциогенный факторлорду кантип жоюсуздар? Ошол жерде дагы адамдар иштейт да комиссияңарда. Ал жерде Бири-бири менен сүйлөшүп алып өткөрбөй, собеседование деген бар да силерде. Туурабы? Тестированиеден өтөт, макул. Ал жерде машина өзүнүн билим деңгээлин көрсөттү дейли. Анан собеседование келгенде кайра эле адамдарга келип атпайбы? А жерде силер голосование менен чечип коесуңар. Ошону кандай кылып коррупциогенный факторлорду жоюсуңар? Мына акыркы жолу отбордо мындай болду да биздечи. Физподготовка өткөрөбүз. Физподготовкада обязательно комиссионный. Комиссияда обязательно видеосъемка. Обязательно видеосъемка болот да. Ар бир этапты, кросс болобу, кроссду, башка упражнение болобу, ар бир упражнение боюнча видеосъемка комиссионный болуп, ошо катышуучулардын арасынан 30%ке чейин жыгылды, кулады да. Конечно, ар кандай болду, чалуулар болот экен, ар кандай болот экен, баарыбыз адам болгондон кийин. Бирок ошондой неме менен, эффект менен мындайча айтканда бардыгы өзүнүн күчү менен өтүштү да. Плюс дальше тест. Сиз айткандай тестти биз эч кандай ал жакка кирише албайбыз. Анан собеседование. Собеседованиядан биз мындай чечимге келдик. Эмне дегенде этапыбыз аябай оор болду. Мына айтканда жарым жылга чейин созулду. Военно-врачебная комиссия бар, спецпроверка бар, да башка этаптар бар да. Собеседованияга келгенде азыркы немеде биз бир баягы поступающий резервке биздин жарандардан бирөөнө да жыгылган жок да, мындайча айткандачы. Человеческий фактор болбосун деп. Конечно, комиссияда 8 адам. Бер жагында эле бизде болот, анан жаш балдар, жаш кыздар келет. Бирөө өзүн жоготот, неметет. Ошол факторлорду эске алып туруп, собеседованияны более лояльно өткөрдүк, ачык айтканда. Рахмат. Ошону факторлорду жоюш үчүн собеседованияга перечень жасап коюш керек да, суроолордучу. Жаш балдар да келгенде жыгылып калбай, могул суроо бар, мисалы 100 суроо бар, ошонун бар жообун даяр болуп келсе, анда чынында кыйла эмеси шансы көбөйөт. Анан эми мына кечээ мен бир мыйзам долбоорун презентация кылдым да, биологиялык коопсуздук жөнүндө. Анан кийин ошол талкуу убагында ушундай болуп чыкты. Бизде эгерде фитосанитардык сертификаты болсо товарлар текшерилбей эле биздин чек арадан биздин бажы территориясына өтүп кете берет экен.
Анан ошол ГМОнун эмеси баягы превышает, не превышает, биз билбейт экенбиз да. Анан кайра биздин базарларга келип алар сатылып атат, башка болуп атат. Мынакей азыр билебиз да, эмне жеп атканыбызды билбейбиз. Мектептерде эмне жеп атат балдарыбыз. Ошону эмне үчүн ушундай болуп атат? Фитосанитарный сертификаттар каяктан алып келет? Мисалы Кытайдан алып келет банан деп коелук. Каерден алат фитосанитарный сертификат? Өзү негизи вот если фитосанитарный именно сертификацияга товар келаткан товар туура келсе, алар ал жактан алыш керек. Завод изготовитель деп коебуз, сертификат качества товара, башка мекемелер. Анан бул боюнча мен Тамак ашты азыр бак айтып атам да. бул боюнча как раз сурооңузга рахмат, жакшы суроо болду. Азыр мына санариптештирүү, автоматташтыруу боюнча биз ушулардын баарын киргизип атабыз да. Мына чек арада бизден башка погранконтроль бар, Минтранстын весогабаритный контроль бар, ветеринарный, фитосанитарный, анан санэпидемнадзор контролдойт и бажы кызматы. Погранконтролдон башка баардык кызматтар, госконтролирующий органдар. Азыр бир координация таможенный органда болду да, координация. Ошонун баарын азыр автоматизировать этип атабыз. Именно азыр жумуш жүрүп атат да. Бажы кызматы биз даярбыз. Башка органдарга биздин баягы кызматкерлер жардам берип, азыр ошону ишке ашырып атабыз. Бул эмнени билгизет? Как раз сиздин сурооңузга да. Бул эмнени кандай жеңилчиликтерди алып келет? Ошол эле товар, элементарно бананды алайлы условно да. Кытайдан келет абы, Ирандан келет абы, Эмираттан келет абы. Келатканда контракт түзүлөт биздин жаран менен деп коелу. Кыргызстан бизнеси менен же жаран менен. Контракт түзүлгөндөн баштап биздин жаран баягы алдын ала маалымат бере алат да. Бизде информационный система бар, предварительное информирование деген. Алдын ала маалымат бере алат. Ошол алдын ала маалымат бергенде 1 айдан 3 саатка чейин берилет да. Бул 1 айга чейин берсе болот. Ошол эле фитосанитарный органга түшөт. База биздики баардыгы интегрированный болот да. Фитосанитарга түшөт. Тиешелүү органдарга ошол маалымат барып түшөт. Эрте элечи, кел электе эле. Жолдо келатканда уже түшөт дагы. Ошол органдар уже чара көрө алат да. Заранее даярданып. Границага келгенде булар уже кайсыны карайт, кайсыны карабайт. Туура келет атабы, разрешительный документтери барбы деген нерсе бар. Бул баягы пункт пропускадан прохождениени аябай упрощать этет. Келет, фактически кирип кетет дейсиз, баардыгы тартип менен келсе, эчтеке нарушение кылбаса. Мен суроону башка таризде берип атам да. Биз өзүбүздүн коопсуздугубузду сакташыбыз керек азыр. Ал үчүн таможняга дагы жүктөлгөн, бул силердин дагы функцияңарга кирет да, бизге жакшы товарлар, тиешелүү сапаттагы товарлар келиш керек. Азыркы учурда фитосанитарный сертификаттар мындай эле сатылат экен да, мындай айтканда. Ал кандай болуп атканын мен азыр сизден ошону сурап атам. Фитосанитардык контроль азыр биздин СЭС жүргүзбөйт экен. Силер ИАЭКте эме болгон үчүн ал, оказывается, Россияда уже жүргүзүлөт экен да. Бир ошону карап чыгыңыздар. Мен азыр буну талкууга кирбей эле коелук. Мага кечээ өздөрү жооп берди, зам министр, азыр биз жүргүзө албай атабыз деп атат да. Барбы фитосанитарный сертификаты? Болду, өткөрүп атат таможня деп атат. Ошо менен бизге көрүнгөн сапаттагы эмелер өтө берет экен. Товарларчы, ал ГМОсу өтө өйдө болсо деле өтө берет экен. Ал жакта сүйлөшүп алабы, баягы кандай болот, алынат экен да фитосанитар. Ошону азыр силер координирующий орган боло турган болсоңуздар, бул эң чоң коррупционный фактор ошол болуп атат да. Анан ал келип туруп биздин генофондго өтө чоң жаман зыян болуп атат. Себеби ал жылдап ошондой тамакты балдар жеп чоңое бергенде, анан кийин мына жаш балдар инсульт болуп атпайбы азыр? Жаш кыздар рак болуп ооруп атышат, ушундай репродуктивный здоровьесине аябай жаман воздействие болуп атат. Бул билбейм, бул может один из видов биологического оружия, биз уже түшүнбөйбүз да эмне болуп атканын. Бирок силердин эң чоң максатыңар таможняныкы ошондой коопсуздукту эме кылып беришиңер керек бизге, Кыргызстанга. Түшүндүрмө берип коеюн, уруксат берсеңиз. Жок, таможня кодексте бар да, булар достоверностун караш керек да, менимче. Каяктан алынат. Ошого азыр эми сиз жооп бере албайсыз, полный эми баягы канааттандырарлык. Мен суранат элем, ушул боюнча бир карап, бизде сайтта илинип турат. Биобезопасность деп биз койдук. Азыр бир нече органдар иштейбиз деп атат. Сиздер дагы
ошо подключаться этсеңиздер, биз может быть силердин полномочияңарды көбөйтүп берели. Кандай кылыш керек? Ушул коопсуздукту биз элибизге мына сиздердин жардамыңыздар менен тартуулашыбыз керек. Рахмат. Рахмат. Кыска комментарий берип койсом болобу? Сурооңузга түшүндүм. Биз ЕЭП алкагында Кыргызстан мүчөбүз да. Ошондо биз жанагы фитосанитарный контроль жүргүзүлбөйт деген, бул внутренний посттордо жүргүзүлбөйт да. Допустим, биз менен Кыргызстан чек арадачы, ал жерде бажы кызматы жок. Туура ал жерде жүргүзүлбөйт. Бирок сырткы границаларда жүргүзүлөт. Бажы контроль жүргүзүлөт, анан фитосанитарный контроль да жүргүзүлөт. Ошол эле ветеринардын жүргүзүлөт, санэпиден баардыгы жүргүзүлөт. Анан бул жакта туура подсказка кылышты. Биздики бажы көзөмөл, фитосанитарный контроль соответствующий госоргандарда да. Алардын контролдун негизинде гана биз чыгара алабыз да. Негизи контроль аларда. Мен аны жакшы билем. Мен көп жыл силер грузовой отделдериңерди текшерип жүргөмүн. Ал кандай кылып чыгарарыңарды да мен жакшы билем. Какие сертификаты там прикрепляются к вашим декларативным делам, тоже мы знаем. Ошолду жоюшуңар керек да. Мен ошону айтам. Фитосанитар сертификаттын өзү каяктан чыккан, бланктар ошого чейин текшеришиңер керек, санариптештирип, бүт система коюлуш керек да. Ошондо анан кийин левый сертификаттар жок болот деген мааниде айтып атам мен сизге. Рахмат. Азыр ошого баратабыз. 24-жылы толугу менен иштеп чыгабыз деген планыбыз бар. Буюрса. Кийинки сөз берилет депутат Атазов Шайлообек Карыбековичке. Чоң рахмат, Сүйүнбек Абдуллаевич. Урматтуу Улан Ашимович, сиз бажы кызматында кайсы кызматтасыз азыр, кайсы орундасыз, анан канча жылдан бери иштейсиз? Бажы кызматынын төрагасынын биринчи орун басарымын. 1997 жылдан баштап. Жок, биринчи орун басар болуп. Биринчи орун басары болуп, 1 жылдан ашты. 22 жылы ноябрда назначение болгон. 2 жылга жакындан калыптыр, э? 1 жыл. Ага чейин орун басар болуп жүргөнсүз катарда. Ага чейин да болгонмун. 21 жылы июлда назначение болгонмун. 22 жылы августта кеткенмин. Анан кайра назначение болгон да. Мен бул суроому берип атканым азыр келебиз, ошону эске алып калсаңыз. Мына президенттин тапшырмасы бар эле. Ошко барганда Эркештам постунда суроо берди да президент. Ушул Эркештам постунун шарттарын карап койбойсуңарбы депчи. Азыр бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Ал жерде таможенный кызматтын төрагасы жооп берди. 2 жыл болду, ушул сизге айта албай жүрөбүз, шарттын акча жоктугунан дейт. Президент айтып атат, акча сурабайсыңар беле, мен таап берет элем деп. Туура ошондой дедиби? Туура. Азыр бүгүнкү күндө тапшырма берилген, шарттар түзүлсүн, цифровизация болсун, кеңири кирсин, бул жерде эч кандай автоунаалар тыгын болуп турбасын деп кезекте. Кандай иш кетти азыр президенттин тапшырмасынан кийин? Тапшырма коюлган, тапшырма аткарылган. Анан кийин андан ары да бизде чоң пландарыбыз бар. Эркештам боюнча дагы, Торгард пункт пропуска боюнча дагы. Ал жерде именно досмотровой комплекс, жаңы заманбап досмотровой комплекс. Тапшырма аткарылган дегенде кандай болуп түзүлдү азыр шарттар? Ошол бизге жеткен маалымат боюнча Кытай тараптан 10 КАМАЗ бир өтүп кетет, кыргыз тарапка келгенде бирден өткөрөт кол менен деп. Ушул 4төн 5тен катар өтүү шарттары түзүлдү деген маселе. Же 4төн 5тен канчадан өтүп? Ал шарттарга келебиз, ал шарттарга келе элекпиз, бирок келебиз. Азыр эле шарттар түзүлдү деп едиңиз. Тапшырма боюнча аткарылган да. Тапшырма боюнча дегенде ал именно процедура таможенный оформление бар да сотрудниктердин. Ошол боюнча тапшырма болгон. Шарттары жөнүндө сурадым эле. Түшүнүктүү. Экинчиси, кадр маселеси да азыр бардык тармакта ушул кадрдык ачкачылык болуп атат да Кыргызстанда. Ошол багытта мына чет өлкөдөн келип сиздердин кызматта иштеп аткандардан канча бар азыр? Кайсы өлкөлөрдөн окуп келгендер бар бажы кызматында? Мен кечирим сурайм, менде андай маалымат жок экен. Кат жүзүндө. Жок, сиз биринчи орунга катары билишиңиз керек да. Мисалы, Москвадан бүтүп келгендер жакшы иштеп атат дейт. Бул бизде баягы Российский таможенный академияны бүткөн сотрудниктерибиз бар. Чын эле ал жерде даярдык аябай сапаты жакшы.
иштегендер көп, бирок так санын мен айта албайт экенмин, эмне дегенде саны көп эле. Бүгүнкү күндө дагы ошондой окуп аткандар барбы чет өлкөдө? Ошол аткандар бар, бизде өзүбүздүн квотабыз бар. Москвада, Ушу Санкт-Петербургда. квоталар берилет да сиздерге, туурабы? Жылда берилет квота. Ошол боюнча бүгүн мындай болжолдуу түрдө да билбейсизби, бажы кызматында канча адам иштейт чет өлкөдө? Болжолдуу бир 200дөн кем иштебейт. Болжолдуу айтсамчы. 200 Түшүнүктүү. сотрудник. Анан биз комитеттин төрагасы менен Ошко барганбыз, Ош достук посунда. Жакшы шарттар түзүлүп калыптыр, цифровизация коюлуптур, бүт көрүп турат экенсиздер. Бирок Өзбекстандан өткөн товарларды бир эле товардын түрүн бир 5-6 окошкага барып печать бастырып чыгат экен да. Азыр Ошону суранышты эле. Мен мисалы эт алып өтүп атсам деле, семент алып өтүп атсам деле эт басчу жерге барып өтүп атам. Ушуну ар бирине мындайча айтканда берип өтүп атам дегендей кылыпчы. Ошону тартипке салдыңыздарбы? Ошонун артынан алкагында иштеп атабыз. Азыр эле Динара Ашимовнага да как раз 4 контролирующий орган деп азыр интеграция кылып атабыз да. Тиги контролирующий органдар мененчи именно. Демек Ош достук бажы биз баргандан кийин деле сураныштар аткарылган жок да азыр. Ал бүт элек, бирок бүтөт. Бүткөндө Түшүнүктүү. Цифровизация боюнча канча пайыз болуп калды азыр бажы кызматында? негизи цифровизация мына именно таможенный процедура, таможенный процесстер цифровизация 90% деп айта алам да. Бирок процентном отношении айткан биздики некорректно болот, бирок баардыгы автоматизирован, оцифрован да. Анан бирок аны азыркы учурда только баягы корректировка кылып, жөнөкөй тил менен айтканда шлифовка кылып атабыз. Жакшы. 24кө канча план алдыңыздар? 117 миллиард 600 миллион. Сөзүңүздө айтып кеттиңиз, 2-3 жылдан бери конкурс болбой калды эле деп. Азыр болуп атат деп. Ошол 2 жылда болбой калганда сиз жок белеңиз конкурс өткөрүп аткан балда. Жок, мен ал мезгилде жок элем. Акыркы ага чейин бир 2 жыл, 2,5-3 жылга жакын распоряжениеде болгом. Түшүнүктүү, иштериңизге ийгилик. Биз ушул коррупцияга каршы аракеттенүү комитети, укук тартип бул багытта дагы биргеликте көзөмөлгө алабыз, чогуу иштеп турабыз. Рахмат. Рахмат сизге. Дагы кимде суроо бар? Кийинки сөз берилет депутат Матраев Искандер Исмайловичке. Рахмат, Юрий Абдуллаевич. Быйыл Кытайдан канча электромобиль дейбизби, ушу машина, транспорт канчасы келди бизге? Негизи мен азыр 142 миң легковой авто кирди да жалпы. Ошонун где-то 30% так малым немем жок. 50дөн 55 миңге чейин Кытайдан кирди. Кытайдан келди. Аны реэксперт кылдыңарбы же биздин Кыргызстанда калып атты? Алардын растамошкасы бар, электромобилдики кандай болот? Жок да. Же реэкспертте мисалы Россия кеткен болсо же Өзбекстан кеткен болсалар сөзсүз биздин растамошка болобу, болбойбу? Биздин электромобилдер бизге импорт болгондо полный бизде обнуление, пошлина 0, НДС 0, таможенный сборго да төлөйт. Анан кийин эгерде Россияга алып чыгып кетем же Казакстанга же башка өлкөлөрүнө алып чыгып кетсе, бизде пошлинаны төлөйт, НДС по назначению төлөп алып кете берет. Бирок растамошка бизде болот, Таможенный оформление бизде болот, декларацияны биз беребиз. Декларация. Ошондой кылып алып кетип Ошондо бир машина канча долларак да, доллар менен эсептейсең канча растамошка канча болду суммасы ошо бир машина? Мына 142 машина мен немет берем, орто эсеп менен где-то 4 миң доллардан да бир платить. 4 миң доллардан. Ошондо 4 миң доллар растамошка кылыш үчүн анын стоимости канча болуш керек транспорттун? Стоимости так бир 20 миңден кем болбош керек. 20 миңден кем болбойт. Бирок ошо автотранспорттун суммасы Кытайда минимальный 40 миң, максимальный бир 70 миң, 60 миң доллар да. А бизге келип эмнеге булар азайып кетип аткан? Биринчиден электромобилдер 0. Электромобилдер Мотордор 0. 0. Реэкспорт боюнча, электромобиль боюнча бааларын антып айта албайм. Бирок башка транспортный башка өлкөлөрдөн келгендерде бар,
Баасы азайып кеткендер бар, аны немете алабыз. Бар андай момент. Misal üçün көбүнчө Кытайдан келди электромобилдер, анан Кореядан келип атат, туурабы бизге. Ал сумма бияка келгенде ушул мен себеп бул суроону эмнеге бергим келип атат? Мына 100 миллиардка чыгып атасыңар жакшы. Өзү негизинен бүгүнкү күнү таможня план коюлбайт. Таможняга эч качан, туурабы? Таможня ушул өзүнүн прогнозу менен иштейт да, 100 миллиардка чыктыңар. Анан баа 3,5 миңден 4 миң долларга чейин растаможка болуп атты. Бирок анын реальный ценасы ушу башка мамлекетте 40 миң, 50 миң, 70 миңге чейин чыгып атты да. Ошо машиналар бүгүнкү күнү биздин базарларда суммасы 40 миң, 50 миң, 60 миң, 70 миң деп турат да. Ушуганда жок. Анан бүгүнкү 100 миллиардтын ошо именно транспорттан түшкөн каражаты канча болду? Бул жерде Растаможкасы. Именно транспорттан. Сурооңузга рахмат. Бул жерде азыр общий маалымат бердиңиз. Бизге конкретно болсо, по фактучу, муну боюнча эмнеге мынандай десе, ошондо тагыраак жооп берет элем да, чын айтсамчы. Мен тагыраак эле берип атам го. Бул общий болуп калды. Кытайдан келген машина, силер айтып атасыңар, растаможка канчадан десем 3,5 миң, 4 миң доллар деп атасыңар. Орто эсепмен о 3,5 миң, 4 миң доллар болуш үчүн ошо машина канча туруш керек? Туурабы? Ошону айтып атам. Мен эми так эле суроо берип атам. Бүгүнкү күнү ошо машиналар биздин базарларда турат 40 миң, 50 миң доллар деп. Силер айтып атасыңар 20 миңге чейин биз аны инвойс дейсиңер, баягы кандай дейт, баасын. Ошондой дейт, ошону көргөзүп атасыңар. Бул бир. Экинчи. Быйылкы жылы 2023 2022 растаможканын суммасы көбөйдү. Бай килолап аласыңарбы, тонналап аласыңарбы, же квадратный метрин аласыңарбы? Мисалы үчүн 2020 же 2021 килосуна монча доллардан алсаңар, быйыл канча доллардан алып атасыңар? Ушу көбөйдү. Сурооңузга рахмат. Платеж көбөйдү. Азыркы жок, растаможканын килосуна деби же тоннасына аягынан билбейм, растаможканын ушул. Рухсат берсеңиз мен общий маалыматты берип коеюн биринчи. Баягы биз айтып атпайбыз 11 айда 100 миллиард 700 миллион чогулттук деп. Бул биздин бюджетке түшкөн акча да. Фактически 11 айда биз 121 миллиард чогулттук. 21 миллиард биз поштанын 41 миллиард чогулттук. ЕАСтен 20 миллиард алдык да өзүбүзгөчү. 21 ушундай да так азыр немете албай атам. Ошондо биздин фактически чогултканыбыз негизи көбүрөөк. Мен түшүнүп атам, чогултканыбызга эң туура. Бүгүнкү жылы баягы динамика өстү, жакшы болду. Бирок могул 2020 жылы растаможка 1 доллар болсо растаможканын баасы, быйыл ушу 2 доллар болуп калдыбы деген гана түшүнүктүү бердим. Тариф. Искендер Исмаилович, бул суроону мага буга чейин да бердиңиз эле. Мен сизге буга чейин да толук жооп бергенмин, бирок бири-бирибиз түшүнө албай атабыз да. Бизде мына бажы кызматы, ЕЭПтеги бажы өлкөлөрдүн мүчөлөрү да единый таможенный тариф деген бар. 5 өлкө бекиткен ЕЭПтин чечими менен. Ошол тарифте ар бир товардын өзүнүн коду бар. Өзүнүн кодуна жараша платеж бар. Ал жерде килограмм деген да бар. Бирок ал единичный случай да, комбинированный бар, адвалорный деген бар, процентном соотношении. В основном адвалорный процентном соотношении. Жок, мен түшүндүм. Ошо көтөрүлдү ошол эле. Көтөрүлдү. Быйыл мурун 1 доллар турса, быйыл 2 доллар болуп калды. Ошол да образын айтып атам. А так андай неме жок да, тарификация жок. Биз растаможканын бардыгы сомдо эмес, бир иностранный валютада доллар кылабыз, туурабы? Жок, биздики бардыгы сом менен да. Жок, сомдук курсун бөлөсүңөр да долларга, туурабы? Расчет кылганда Расчет кылганда сом менен кыласыңар. сом Бирок менен расчет банкта курсовой доллардын курсун аласыңар, туурабы? Ал эми жөн эле салыштырмалуу үчүн алышыбыз мүмкүн, бирок бүт расчеттор национальный валюте. Түшүнүп атам, национальный валюта. Бирок келгенде все равно аны силер салыштырмалуу долларга айтасыңар да. Мисалы үчүн 1 килограмм 1 доллар дейсиңер. Анан аны сомго айландырасыңар да, сом менен аласыңар. Туурабы? Сом менен эле айтабыз. Рахмат. Дагы кимде суроо бар? Сөз берилет Динара Ашимовнага. Чоң рахмат. Аябай жакшы суроо берди да Искендер Исмаилович, себеби
жанагы электромашиналар боюнча так жооп бере албай атпайсызбы? Бул дагы бир коррупционный бир эме болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бизге периодду алып туруп, мына комитеттин атына эле бербейсиздерби информацияны жакшылап? Мынанча келди, мынанчасы реэкспорт болду, таможенная стоимость определена исходя из инвойсов или из договоров или заводских цен. Есть же методика определения таможенной стоимости для всех 5 наших стран. Ошону выдержать эту атастарбы же азыр ошол жерде коррупционный бир нерсе болуп кетип атпаш үчүн бизге так ошондой информация берип койсоңуздар, анан кийин мен дагы бир жолу суранат элем, жанагы мени канааттандырбады да сиздин жообуңуз. Биз деген только таможенный сбор алабыз, фитосанитарный жагын, биз деген безопасность продукцияга жооп бербейбиз. Таможенянын бир эң чоң максаты безопасность соблюдать. Аны силер кылбай атасыңар, кылган эмессиңер 30 жыл бою. Ошон үчүн биз ушундай тамак ашка азыр бөлүнүп калганбыз Кыргызстан. Көрүнгөн удобрение кирип атат, биздин талаларыбыз, бүт жайыттарыбыз, малдарыбыз баардыгы укол, пукол бар жок аралашып кеткен. Себеби ошол политиканы силер алып барбай атасыздар. Ошо боюнча дагы кандай алып бардыңар, алып барбасыңар эмне себептен жана эмне кыласыңар жазып коюңуздар. Менин атыма жазып бериңиздер аны. Рахмат. Дагы кимде суроо бар? Суроо болду. Урматтуу Улан Ашимович, баяндамаңыз уктук, бир канча суроолор да берилди. Негизинен алганда ишиңиздер былтыркы мурдагы жылга салыштырмалуу жакшы. Мына акчанын план дейбиз эми. Планды былтыркыга салыштырмалуу мурдагы жылкыга 20-21 канча жакшы акча топтоп атасыңар, түшүрүп атасыңар мамлекеттик казынага, бул жакшы. Бирок ошо менен бир канча кемчиликтер да бар, туурабы? Мына канча кызматкерге кылмыш иш козголду? Сиздердин канча кызматкериңизге кылмыш иш козголду? Эми 2023 эле айттыңыз, мен мурдагыны айтпайм. 2023 жыл боюнча негизи сиз баарды канча козголду, ошонун ичинен мына экономикалык багыт боюнча канчасына козголду? именно коррупция боюнча кылмыш жасаган, аралашкан канча кызматка? Именно коррупция боюнча 2. Кайсы беренелерин айтып берсеңиз биз өзү тактап алабыз. Аз кечирим сурайм. Улан Ашимович, негизи сизди ушул боюнча чакырдык го биз. Ооба, мында бизде болгону именно биздин бажы кызматтын материалдары боюнча 2 иш козголгон да. Именно кылмыш жаза кодексинин Жок, канча бажы кызматкерине кылмыш иши козголду 2023 жылы? сотрудниктерге. Так. Коррупция боюнча 12 кишиге козголду. Сиздер тараптан канчасы аныкталды? Ошо именно биз тараптан аныкталган материал боюнча. Башка укук органдарынан канча козголду? Башка Улуттук коопсуздук кызматынан, мына ички иштер министрлигинен, башка прокуратурадан канча козголду бар? ошол маалымат кечирим сурайм, менде жок экен. Биз баягы Анда эмнеге келдиңиздер сиздерчи? Биз ушул боюнча карап атпайбызбы? Биз ушул боюнча сурап атпайбызбы сиздерге? Мына маалыматта бербейсиздер. Мен азыр папканы көтөрүп, мен мына бөлүм башчысына да замечание кылдым, эч нерсе жок ал боюнча. Мына ГСН келип жаза аткаруу кызматы айтып кетти. Мына 9 кылмыш козголду, мынанча кызматкерибиз кылмыш жообуна тартып атат, мынчасы бүгүн сотто каралып атат, мынчасы тергөө амалдары жүрүп жатат депчи. Сиздер негизи ошол боюнча келишиңиздер керек болчу да. мен кечирим сурайм, мен маалыматты бажы кызматы өзү аныктаган кылмыш иштери боюнча да ошол эле маалыматтарды алып келгенбиз. Рухсат болсо. Улан Ашимович, эми жогоруда белгилеп кеттим, мына
сиздер эми жакшы деп плантолуп мына бюджетке көп акча түшүп мына пенсия мына айлык майыналар көтөрүлүп атат. Налоговый салык кызматы сиздер бирок ошол эле мезгилде мына сиздерде абдан көп кемчиликтер абдан көп. Мына улуттук коопсуздук мамлекет кызматы акыркы уюштурулган кылмыш топко аралашканда бир канча кызматкерди аныктап, тактап, жазып берди. Аныктап тактап эмес, кылмыш дагы иш козгоп берди бул боюнча. А сиздер тараптан ушуларды улуттук коопсуздук кызматы список тизмерип атпайбы? Өзүңүздөр дагы кызыкчылыгыңыздарды колдонуп кыянаттык кылып кошуп ийген жоксуздарбы? Мисалы жаман көргөн кызматкерлердичи. Мына улуттук коопсуздук кызматы мисалы 50 кызматкер десе, бул ушулар уюшкан кылмыш топко аралашкан, ушуларды кызматтан четтетилет десе, силер өзүңөр жаман көргөн 5 кызматкерди кошуп койгон жоксуңарбы? Жок, андай окуя болгон Себеби жок. бул боюнча текшерилсе, мына биз азыр мына Динара Ашимова да айтып атат, мен да бөлүм башчыга айттым, эскертүү бердим. Мына биз азыр сиздердин бардык иш мезгилиңиздер боюнча маалымат талап кылабыз, сурайбыз, кагаз жүзүндө жөнөтөбүз. Биз эми жылдын жыйынтыгы менен карайлы дедик эле, эми жылдын аягында карап жатабыз. Жылдын жыйынтыгы боюнча сиздерге конкреттүү мына баа коюлат, кандай иш аткардыңыздар. Бирок жана жогоруда айткан сөзүмдү кайталайм, ошол жакшы иш алып барып атасың, бирок кемчилик аябай көп. Мына бизде маалымат болуп атат, улуттук коопсуздук кызматы абдан жакшы деп, кайсы уюштурулган кылмыштык топко аралашкан кызматкерлерди тагдан аныктап берип атат. Фото, видео фиксация кылганбы же башка ыкчам-чара өткөрдү. Бирок ошол мезгилде силер дагы өзүңөр кыянаттык мамиле кылып өзүңөрдүн да эмеңер кошуп атасыңар тизмегечи. Бул боюнча этияттаңыз, жетекчиси этиятта иш алып барсын. Себеби бизге да маалымат келип атат ар кандай. Мына сиз 26 жыл иштедим дедиңиз ушул кызматта? Жок, бажы кызматында. Жок, ушул бажы кызматында 26 Ооба, жыл. 26 жыл. Акыркы 5 жылда кандай кызматтарды ээледиңиз? Жетекчилик кызматта ээледиңизби? Мына 17ден баштап. 17де так. Фактически 10 жылдан баштап жетекчилик кызматтарда болдум. Анан сиз ушундай коррупциялык элементтер бар экенин көргөн эмессизби? Мына азыр айтып атасыз, бул мамлекет тараптан чоң коррупциялык иш жүргөн, ошол негизинде мына акча жакшы топтолгон эмес деп жана баяндамаңызда биздин бир кызматкер ушундай суроо берсе жооп берип кеттиңиз. А сиз ушул эмнеге ошону сиз айткан эмессиз? Иштеп жаткан кызмат жетекчи болуп атканда мындай туура эмес иштер болуп жатат деп ошол мезгилде. Ал мезгилде уруксатпы жооп берсем? Суроо берип жооп бериңиз. Рахмат сурооңузга. Жакшы суроо болду. Чын эле ал мезгилде мына 2010 жылдан баштап мен жетекчилик кызматтарга өткөм, зам начальник таможня болуп, и начальник таможня болуп. Для статистики маалымат алсаңыздар болот. Ошол мезгилде результаттарды кандай болгон. Мен контрабанда менен күрөшкөм, коррупция менен күрөшкөм. Мына жетекчи болгон мезгилде, иштеген мезгилде 10 жылдан баштап фактически мына 18 жылга чейин. 18 жылдан распоряжение кадровка кеткем, ошол бойдон мына 20 жылы октябрда кайра отзывать этип, ошондон баштап кайра иштеп атам. Жок, сиз ушу иш алып барып, кагаз жүзүндө кат жазып жетекчиликке же башка укук органдарына бергенсизби? Мындай туура эмес иштер жүрүп жатат биздин бажы кызматында деп. Кагаз жүзүндө президенттин атына да жазгам ал мезгилде. Кайсы жыл жазгансыз? 2018. Эмне деп жазгансыз, ошону айтып койсузбу? Именно ушу коррупционный системалар боюнча. Ушу системада бажы кызматында бар экен деп. Распоряжениеде жүргөм, соттошуп жүргөм. Чын эле андай Сиз кызматтан кеткен жазгансызбы же кызматты иштеп атып жазгансызбы? распоряжениеде жүргөндө. Кызматты иштеп жатканда айтып атам да, эми кызматтан кеткен көбү капачылык жаза берет да, жумуштан алып койду. Ушу кызматта жетекчилик кылып иштеп жатканда ушу жазгансызбы? Мына туура эмес иш болуп атат, мына мен көрүп атам, ушу жетекчи болуп иштеп атам депчи. Өзүм жетекчи болуп иштеп жүргөндө мен ошо туура эмес нерсенин баарын тууралагам деп мен ачык айта алам. Эми иштеген Улан сотрудниктер Ашимович, баардыгы билет. эми мен сизге суроом, мына бүгүнкү күн иштеп жатасызчы? Бүгүнкү күндө жокпу бул коррупциялык элементтер бажы кызматында? Системный коррупция жок. Бүгүнкү күндө жок. Себеби ар бир иштин башы аягы болот да. Мына кызматтабыз, бул биз да мына 3 жылдан кийин
бул мандат тапшырабыз, кызматтан кетебиз, бул депутаттык кызматтан. Сиз да кетесиз да. Кийин сөз болуп калбасын да, мына бүгүнкү күндө эгерде болсо, сиз бүгүнкү күндө эмес кайрылыңыз, мисалычы. Жетекчиликке, президентке кайрылыңыз, мына улуттук коопсуздук кызматына кайрылыңыз, башка укук органдарга кайрылыңыз. Системный коррупция жок. Ошону биз тактап коек, себеби эмдиги жылы да биз, Алла Таала бизге жашоо берсе, эмдиги жылда угабыз, анда да көрөбүз. Анан кийин жаңылышып калбайлы да. Мына бул Динара Ашимова айтып кетти, жанагы тамак аш коопсуздугу боюнчачы. Абдан туура айтып атат, биздин мамлекетке ар түрдүү, ар кандай мамлекеттен, ар тараптан келип атат, ар кандай мына тамак аш продуктылары да. Мөмө жемиш дейбиз. Бирок ошолор чыгып кетип атканда, жана уна таможня, бирок акыркы печатты сиздер коесуңар да, туурабы? Туура. Ошондо сиздер мына абдан жакшы айтты, мына биздин кесиптештерим. Ошондо сиздер бардыгын карашыңар керек, сертификат бар, сапаттуу. Мына ал жактан келип атат, ал жакта ар кандай кылып жасап алышы мүмкүн, сатып алышы мүмкүн. Бирок биздин кызыкчылык, биздин мамлекетке кирип атат бул тамак аш. Мөмө жемиштер. Бизден сиздер талап кылышыңар керек. Мына ушу СЭСке айтасыңарбы? Мына сапаттуу сертификатты текшерип бизге алып келгиле. Эгерде начар сиздер кайтарышыңар керек. Акыркы печат сиздер коесуңар, сиздер кое бересиңер да, туурабы? Таможнядан кийин чыгат. Бардыгы 4 орган турат, 5 орган турат, бардыгын карайсыңар, анан кийин бардыгы жакшы анан силерге, анан силер чыгарасыңар. Ошо мына тамак аш коопсуздугу боюнча жакшы көңүл буруңуздар, макулбу? Себеби биздин мамлекетибиздин ден соолугу, элибиздин, жаштардын ден соолугу бизге абдан керек. Суроо жок болсо, анда урматтуу депутаттар, Улан Ашимович, сиз баардык суроолорго жакшы жооп берип аттыңыз. Мына 2 суроо боюнча тактап коелучу. Биздин урматтуу депутат Русланбек Шергазиевич суроо берди. Канттагы километрлеп турган автоунаалардын тыгыны, анын ичинде биздин ишкерлердин товарларынын чирип кетип аткандыгына көңүл бургула деп. Сиз ал жерге биз жооп бербейбиз дедиңиз. Анан мына кирген тамак аш коопсуздугуна дагы жооп бербейбиз деп койдуңуз да. Туура түшүндүкпү ошондо? Эгер бажы кызматы болуп туруп, биздин элибизге кирген тамак аштын коопсуздугуна жооп бербейбиз дегениңизди биз кандай баа берсек болот? Анда Жооп берип коеюн, уруксат берсеңиз. жогоруда төрага айткандай биздин элибизге ар түрдүү кырып салуучу туура эмес нерселер кирсе, кирип кете береби? Жооп бербейбиз деп жооп берип койсом болобу? Жооп бербейбиз дедиңизби? Жок, жооп бербейбиз деп мен антип айткан жокмун, антип айта албайм дагы. Жооп беребиз биз дагы. Биз баягы окончательный баягы чечимди бажы кызматы кылат да. Выпуск деп коет. Выпусту биз кылабыз. Бирок контролирующий органдар ар ким өзүнүн функционалына жараша контролдойт да. Ошол эле фитосанитарный сертификацияны берет, биз кагазын гана көрөбүз. Мындайча айтканда кагаздын сапатын гана текшере алабыз да. Ал оригиналбы, оригинал эмеспи, чын эле регистрация болгон эмеспи. Баягы товардын келген сапатына Жооп бербейсиз. Биз чын эле жооп бере албайбыз. Эмне дегенде функционально бизде андай неме жок, полномочия жок. А так неме общий немеге, конечно, жооп беребиз. Ошол жөнүндө айтып атабыз да, анда ким жооп берет? Кыргызстанга сапатсыз жумурткалар кирсе, ошону жегенден кийин адамдар кырылып кала турган мисалы да эми. Башка дагы продуктылар кирсе, ким жооп берет деген Ар маселе. бир государственный контролирующий орган бар. Өзүнө тиешелүү жагына жооп берет ар кимиз. Бажы кызматы, бажы тармагына. Демек силер даярдалып келген кагаздарга эле печать басып коюп эле отурасыңар. Биз ага печать баспайбыз. Биз таможенный декларация жазып беребиз, Ошону платеждорду жазып берип колгоп коесуздар болду. Платеждорду алабыз да биз негизи. Чоң рахмат. Анан сөзүңүздө мына системный коррупция жок деп койдуңуз. Анан системный эмес да коррупциялар бар болуп атабыз. Системный коррупция деген бул Системный эмеси барбы демек? системный эмес, майда чүйдө мелкий вымогательство тиги бул деген деле бул деле общий коррупцияга кирип кете берет экен. Рахмат. Жок деп айта албайбыз да. Потому что ошону сиздер өзүңөр аныкташыңар керек. Аныктап чара көрүшүңүздөр керек. Улан Ашимович, туурабы? тооба Ошондой сиз майдан бар, сиздер өзүңөр аныктап
иликтөө кызматы тактап анан кийин чара көрүшүңүздөр керек. Туура айтасыз. Бизге толук маалыматты бериңиздер, маалымат келбептир. Биз ошого карабай биз карап алыппыз сиздерден мына бүгүнкү отчетуңарды коррупцияга каршы аракеттөө жөнүндө кандай бажы кызматы иш алып барып күрөшүп жатканы боюнча. Кийинки сиздердин отчетуңуздарда биз кеңири көңүл бурабыз буга. Жаңы жылдын жыйынтыгы менен дагы сиздер берсеңиз жылдын жыйынтыгы боюнча биз кайрадан бажы кызматын карап чыгабыз. Бир канча биз ого албаган биз маселелер болду, биз канааттанган жокпуз. Ошон үчүн жылдын аягы менен бизге бардык жасаган ишиңиздер боюнча коррупцияга карата кандай каршы кандай күрөш алып бардыңыздар, канча иш чара алып бардыңыздар, ошол боюнча бизге дагы толук кандуу маалымат кайрадан берип коюңуздар. Анда эмес, урматтуу кесиптештер, эгерде башка эч кимде суроо жок болсо, анда биз чечимдин долбоорун сиздерге бергенбиз, бирок кошумча биз жылдын жыйынтыгы менен угабыз дедик. Анда эмес, кошумча сунуштарды эске алуу менен мен бүгүнкү баяндамасын, тиянагын добуш коем, добуш бериңиздер, ким макул, каршы жок, рахмат, чечим кабыл алынды. Урматтуу, отура бериңиз, Улан Ашимович. Урматтуу депутаттар, анда бүгүнкү күн тартибиндеги маселе толугу менен каралып өттү. Рахмат, кийинки жолугушканча сак саламатта болуңуздар.